Сейчас мы начнем очень интересную дискуссию, которую потом будем продолжать. Она называется identity, идентичность. Проще говоря, мы все время задаем вопрос, кто мы? Это очень интересный вопрос, и мы всегда говорим, мы древний, великий народ. А кто-то говорит, мы вот недавно образовались. В общем, поиски себя – это нормальная ситуация и в личном смысле, и в национальном, и в общественном смысле. И сегодня мы пригласили, я не буду представлять, я передаю слово и микрофон Гульзат, который будет вести эту сессию. Чоң рахмат. Биздин бүгүнкү күн дегеле укук жөнүндө болот. Биринчи блок иденттүүлүккө болгон укук, экинчи блок тарыхый эс тутум жана суверендүүлүккө болгон укук. Бүгүнкү биздин блоктун спикерлери менен тааныштыра кетсек, бул саясаттануучу, саясат илимдеринин доктору Эмиль Жороев агай, Борбордук Азиядагы Америка университетинин доценти, мугалими, антрополог, филолог Мухаррам Токтогулова эже. Ошондой эле BBC-нин журналисти, Кыргызстанда кыргыз тилинин интернетте жазылышына абдан чоң салымдарды кошуп келаткан эл сөздүк биздин KG платформалардын негиздөөчүсү Чоробек Саданбек агай. Биздин блоктун форматы жөнүндө кыскача айта кетсек, ар бир спикерге 20 мүнөттөн убакыт берилет. 20 мүнөт бүткөндөн кийин ар бир 3 спикер ар бири өзүнүн докладын окуп бүткөндөн кийин гана суроолорго 40 мүнөттүк убакыт берилет. Анда биз баштай берсек, биринчи доклад Эмиль Жороев агайда. Рахмат чоң, саламатсыздарбы? Мен могул уйку сураган эгемен деген аталышта сөз сүйлөмөкчүмүн. Эмнеге уйку сураган, эмнеге эгемен дегенде айта кетейин, башын. Былтыр дагы ушул жерде, ушул силерден мурдакы былтыркы академиянын катышуучулары менен жолукканда ал башка экен. Ошол ага деле сүйлөшкөн элек. Эме болду. Элмира эжеке маңкурт деген түшүнүктүн чечмелениши, анын маанисин, Кыргызстанда кыргыз элине, тарыхына болгон анын мааниси, анын эмнени билдирет, ошол сыяктуу маселелерге чоң иштерди жасаган болчу. Ошонун биринде, ошол конференциясында маңкурттун түштөрү деген, түш көрүүсү деген эмеге конференцияга мен ушул менен чыктым эле. Орусчасы суверенный спросонья деген. Уйку сураган дегеним бул кечинде уйку сураган эмес, эрте мененкиси. Эми эле ойгонуп, бирок толук ойгонуп бүтө элек. Уйку сурап, жана будильник бат эле ойгото коюп, бирок өзүн али каерде экенин да түшүнө элек киши. Ошол уйку сураган эгемен жөнүндө биз менимче ошондой кырдаалдабыз, ошондой турумдабыз. Анткенде эгемендик сезим ойгонот же иденттүүлүк маселеси. Иденттүүлүк дегенде эми жакындан бери колдонуп келатабыз. Кээде түрктөр кимлик дейт да. Кимдиги бизде андай сөз алынып кетеле, бирок ошол биздин ким экендигибизди кантип түшүнөбүз. Сен кимсиң дегенде биз эмне деп жооп беребиз деген суроо ачык бойдо турат. Маселе ошондо. Ошого кыскача эле менин сөзүм негизинен ошол башка жакта. Биринчиден бул жактан баштайм. Украинадагы согуш. Биздин мамиле кандай болуп атат ага? Азыр эле Шамил агай менен бул жөнүндө бир аз сөз козголо кетти. Мен бийлик жөнүндө айткан жок. Бийликтин өзүнүн жүйөлөрү бар, себептери бар, жана нейтралитет деп айтып атышат, эч жака тартпайбыз деп, эки жактын бирдей доспуз деп. Бирок эл арасында, коом арасында бизде бул маселе өтө талаштуу, ары бөлүп жарган, кыйын маселе болуп атат. Туурабы? Жалпысынан алганда өзүңөр жөнүндө эмес, негизи эле айта кетпейли. Украинада согуш болуп атат. Сенин мамилең кандай дегенде Кыргызстан коомунун ичинде кандай түрдүү маселелер, жооптор бар? Эки бөлүнүп калды. Бирөөсү Украина, бирөөсү Россия болуп, мындай адамдар бири менен урушуп,
Ошол ел арасында бирөөлөр Украинага жан тартат, бирөөлөр Россияга жан тартат. Эки тарап. Кээ бирлер нейтралдуу карашат. А ошол Украинага жан тарткандар менен Орусияга жан тарткандардын себептери эмне? Эмне деген жөө келтиришет? Мезгилдин башкасында, системанын башкасында, айырмасында. Системанын айырмасында ошону билет дейсиздерби? Украинада кандай система бар экенин билеби? Аны айтсам болот бекенинде. Ооба, айтыңыз. Совет учурунда жашаган адамдар Россияга жан тартса, Америкага мындай западты көрүп, батышты көрүп калган жаштар Украинага жан тартат. Западты, батышты көрүп калгандар канча бизде? Кыргызстанда. 7,5% кетпесе керек. Информацияны кандай кылып? Маалымат кайдан келет? Ошого жараша да? Ооба. Дагы башка турумдар барбы ошол эки тарапты колдогондон башка? Негизи согуш башталгандан кийин эле мындай Украинаны эметкендер, Орусиядагы мигранттар зыян тартып атат, силер айыңардан буларга зыяны тийип атат деп айтып атпайбы? Басымдуу бөлүгү бул ошол биздин ошол эле Орусияда иштеген мигранттарыбыздын туугандары, жакындары. Алар көп. Миллион элибиз Кыргызстанда эмес Россияда жашаса, дагы кеминде 1 миллиону ошолдун туугандары, жакын туугандары бизде жашайт. Демек 2 миллион болду. Анан алардын туугандары болуп, ошол элдин жарым түздөн-түз байланышы бар. Бирок канткенде де маселе анда эмес. Маселе деген мен айтканым бул экелетир эмес. Бул жерде мисалы үчүн мамилен кандай дегенде өзгөчө жүйөлөрүн, себептерин сураганда бирөөлөр айтат, бул согуш Американын согушу дейт. Америка баштаган дейт. Дагы бирөөлөр айтат, бул НАТОнун кеңейүүсүнө каршы болгон дейт. Дагы бирөөлөр айтат, Россия жанагы өзүн баскырлагандарга каршы аракет кылып атат дейт. Жана геосаясий немеде кысылып келатат, жана сүрүп келатат НАТО, Евросоюз жана башкалар. Россияны колдогондор көбүнчө дагы айтат, Путинди эч ким көрө албай атат. Ошон үчүн Америка көрө албайт, Байден көрө албай атат, жана башка. Дагы бирөөлөр айтат, Украинада чындап эле нацисттер басып калган экен, Зеленский нацист экен, бандеровцулар экен. Бандера ким десе көп деле билбейбиз бизде. Бирок ошондой сыяктуу бар. Кыргызстанга эмне тиешеси бар? Кыргызстандын турган жеринен байкап караганда, бул согуш кандай мамиле болушу мүмкүн дегенге анчейин көп жооп жок. Мүсүртөн жооптор бар. Мисалы үчүн биздин мигранттарды ойлошубуз керек дейт, бирок сүйлөштүрө келсек, мигранттар болгондугу үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Согушка кандай мамиле кылсак мигранттарга жакшы болот десек, жооп деле жок. Анткени түздөн-түз анын байланышы жок. Сен Россияны жакшы десең дагы, жаман десең дагы мигранттар кыйналат. Анткени экономикалык кризис сен көз карашыңа карап айланып өтпөйт. Же дагы эмне дейт? Ошол сыяктуу ар кандай, дагы эме дейт, биз эгер дагы бирөөлөр айтат, Россияга көбүрөөк ачык жан тартсак, анда бизге батыш санкция кое баштайт. Ошо санкциядан ары туралы деп кайра эле капчыгыбызды ойлойбуз. Экономиканы ойлойбуз, санкцияга кирип калбайлы деп ойлойбуз. Мүмкүн саясий деңгээлде ал мүмкүн туурады, бирок катардагы жарандар ошентип ойлогондо кичине таң кала баштайсың. Демек, айтайын дегеним, бул маселеге жооп издегенде деле бир кайсы бир диагноз көрө баштасак болот. Бул деген өзүбүздүн мамлекеттик көз карашыбыз, суверендик мамлекет катары ушундай сыяктуу нерселерге бизде өз көз карашыбыз жок. Башка мамлекеттердин, башкалардын көз карашын өзүбүзгө менчиктеп, өзүбүзгө таандык кылып алганыбыз байкалгандай. Демек, маселе эмнеге бурулуп атат? Бул деген сурасак, Кыргызстан бул деген кандай өлкө? Кыргыздар ким? Кыргыздар дегенде мен кыргыз жарандарын айтып атам. Этникалык тобу эмес, кыргыз жарандары кимдер деген маселе. Башынан баштап, 91-жылдан баштап эгемендик алгандан бери Кыргызстан жана башка жана бизге ортоктош мамлекеттер баарысы бир куруучулук процессине кирген. Анын өтө татаал болгондугу көп жааттуу куруу болгон.
ошол 91-ден баштап мисалы үчүн экономика куруш керек болгон. Анткени биздин экономикабыз Советтер Союзунун системасында эле экономикабыз болбойт эле, жарабайт эле андан. Кичинекей мамлекет катары биз жаңыдан түптөшүбүз керек болчу. Аны менен айлектендик. Режим билдинг деп коет, режим куруу. Кандай башкаруу системасын курабыз? Бул деген конституцияга тиешелүү, бул деген ар кандай институттарга тиешелүү, бюрократиябызды же административдик уюштурууну кантип кылабыз? Мунун баарысына дагы тиешелүү. Аны кантип кылабыз? Анын арасында өзгөчө демократия куруу деген чоң маселе турду. Анткени биз эгемендикти жарыялагандан баштап демократиялык мамлекет болобуз деп бел байладык. Элге жарыяган дүйнөгө. Бул деле эң татаал нерсе. Ошолордун арасында улут куруу деген дагы процесс башталды. Улут куруу же нация строительство, nation building деген. Анткени биз улут катары дагы өз алтынчалыгыбызды, өздүгүбүздү же иденттүүлүгүбүздү дээрлик жаңыдан куруп чыгышыбыз керек болчу. Анткени заманбап азыркы доордогу мамлекеттүүлүгүбүз дээрлик жок бизде. Жок десе болчу, биз азыр ага да кайрылабыз бир аздан кийин. Ошондуктан улут куруу болчу. Ошонун баарысын бириктиргенде бул мамлекет куруу, state building деген ошонун баарысын бириктирген эң чоң грант проект десек болот. Ошол проектке киргенбиз. Ошол проектке бизде ал кезде Аскар Акаев деген эң биринчи президентибиз болгон, ошонун жетекчилигинде Кыргызстан ушундай көп тараптуу бирине көңүл бурсаң бири калып кетип, бирине көңүл бурсаң дагы бирөөсү калып кетип, калгандары бирөөсүнө акча жетпей, бирөөсүнө фантазия жетпей кыйналган учур болобуз. Анан азыр сурайын деп сөйлөйм. Ошол биз улут куруу деген маселеге бурулабыз бүгүн азыр. 10 мүнөт сөзүм бар да бул. Биз ким? Бизди эмне сыпаттайт деген суроого кантип жооп берет элек? Калпак болушу мүмкүнбү? Ден калпак деп. Калпактын күнүндө белгилейбиз. Ушундай кылсак, калпак кыргыз дегенде калпак деп элестетебиз. Калпак деген кыргызды сыпаттайт, сүрөттөйт дегенге каршы ким бар? Ал эмнеге жетишсиздиги эмнеде? Эмне менен эмне кемчилиги бар экен? Ушундай дечи болсок. Сизден баштайлы, калпактуу кишиден баштайлы. Мен жеке оюмда, мисалы үчүн калпак гана кыргыздыгын көрсөтөт деп эсептейм да. Адамдын ан сезими, өзүнүн кабыл алуусу, улуттун муңдусун билүүсү деп ойлойм да. Негизинен чынында кыргыздык деген бул калпак кийип сырты менен эмес, чынында ан сезими менен, ою менен, билими менен ошол кыргыздыкка дал келүүсү деп эсептейм. Сонун. Башкача айтканда сөзүңүздө кыргыз деген таанылган иденттүүлүк болсо, киши болсо, анын башына калпак кийгизип, калпак аны кооздосо туура болот, Калпак биринчи орунга түшүп, анан ичинде эмне бар экени белгисиз болсо, ал канча туура эмес. Анан калпак дегенде албетте бул этникалыкта бир аз тар немеге байлап коет бизди. Кыргыз жараны дегенде көбүнече ушундай биз бөлүнүп калган же ойлонбой туруп бөлүп алган учурларыбыз көп байкалат. Анан аялдарды да калпак кийбейт да. Кийсе боло берет го дейсиң, анан кээде байкелер чыгып, аялдарга кийгизбейт деп урушуп да беришет кээде. Ал жагы дагы жакшы туура эмес. Жаратылыш кооздугубуз. Бизди эң сыймыктанганыбыз эле жаратылышыбыз. Эң жакшы көрүп айтып берген аскиябыз Кудай жей берип атканда кыргыздар уктап калыптыр, уйкусураганыбыз да кайра эле. Уктап калыптыр, анан келсек, Кудай өзүнө калтырып койгон бир жерин берип койду, төрүн берип койду. Уйкусурап жүрүп, ушул жерден да утуп кетти. Бунун эмне кемчилиги бар? Бул эмнеге туура эмес дей сезилет же мүмкүн. Жаратылыш кооздугу кыргыздарды сыпаттайт дегенге эмне кайша айтса болот же туура эмес десе болот. Жакшы эмеспи? Жакшы, бирок башка жакта дагы идентичный деме болушу мүмкүн. Швейцария мисалы.
Швейцария болушу мүмкүн, алардын деле жери сонун. Алар менен алмаштырып алышы мүмкүн да Кыргызстан. Жазып коюп болсок Швейцария деп ойлоп алышат экен. Туура. Же автокалуусун бир нече кандай автокалуус калгандырындай символ катары болушу мүмкүн. Анткени башка мамлекеттер өйдүп жатса, биз болсо жана жаратылышка учурап алып атабыз да. То есть чоң жумилерде башчыларды салып турса, биз болсо жаратылыштын жөн эле мындай жаткан биздин жалкообуздун бир кесири эсеп. Көп нерседен белгиси, чындык да. Мы не свалили с неба прямо на вот эту землю, да? Biz Altay'da dele bizdeki desek bolot da. Yeni sayda dele bizdeki desek bolot. Anda bizim dele ememiz köp, jenimiz köp degендей. Бирок маселе жана сиздер айткандай, кызыбыз айткандай, жаратылыштан муну кыргыз курган жок муну. Керек болсо гимнибиз айтат эми албетте ата бабабыз сактап калды согуш жүрүптү. Бирок факт келди да, мындай реалдуу историяга, тарыхка караганда эми кайсы бир жерде согушта болгон, кайсы бир жерде согуш деле болгон эмес. Эми болгондо деле биз азыркы күндө 21-кылымда биздин жаратылышыбыз, негизги сыймылыбыз дегенибиз бир аз жетишсиздей. Кече жакында эле бир жаңылыктарда болду. Бир туризм боюнча Дубайда жаңылык окугандырсыңар. Өзбекстандыкы дейт өкүлү Диснейлендти көрсөттү, инфраструктурасын көрсөттү, туристтер чыгарып мондай болот. А биздикилер барып жаратылышты көрсөтүп келди. Эң сонун көлдөрүбүз бар, тоолорубуз бар деп. Жолду да көрсөтө албайт даже. Ошо тоого көлгө жеткенге жолубуз деле жакшы эмес. Башкасы ары турсун. Муну биз курган жокпуз. Бул жаратылыштан берилип калган нерсе. Бар нерсе. Эми биз кол менен куруп чыксак, анда сыймыктансак болушудай. А биз ошо сыймыктанга жараша сактап деле жыгаткан жокпуз, бузуп атабыз көбүнчө. Жеманаспы мүмкүн. 95 жылдан бери өзгөчө Аскар Акаевдин кайрылы саясий жагына буруп атабыз. Бул өзгөчө биздин символубуз болуп, идеологиябыздын түпкүрү болуп келатат, казыгы болуп келатат. Мүмкүн ушулдур. Кыргыз дегенде Манас. Неге жок? Анткени менин жеке оюм, негизинде Манасты баштаганда башында эле турат да, көбү төгүн көбү үчүн, көпчүлүктүн көнү үчүн депчи. Мисалы үчүн төгүн дегенде кээ бир жерлеринде мындай артыкчылык кошумчалар болгон деген мааничи. Биз бир эле Манас менен эмес, кандай десем, балким ошол нерселерди башкалар айтып, мисалы үчүн биз өзүбүз ал нерселерди толугу менен билбейбиз да. Ал нерселер жогоруда айтылган, мисалы үчүн биздин тарыхыбызга башкалар кызыгып деле карабайт да. Биз негизги ушул болуп жаткан нерселерди өзүбүз тааназалашыбыз керек жана иш жүзүндө ушуну кандай десем, азыркы учурга дал келтирип, жогорку деңгээлде бир өзгөрүш жасашыбыз керек деген. Рахмат, туура. Макул, туура эмес дегенде эле бул жерде эме жок, баары эле туура. Эмне десеңер деле туура, бирок мен макул. Ооба, Манас дегенде 20-30 жыл мурда, 20 эмес, 30 жыл мурда мисалы үчүн жомок деп гана келгенбиз. Жөн эле жомокко. Бул эми ошо Саякбай Каралаев, дагы 3-4 эле версиясы бар эми. Каралаевдыкы негизги, Орус Бактыкы негизги, Орус Бактыкы. Анан кийин дагы бир аз белери чыкты, бирок негизинен жомок деп коюшат. Ошол кишилер кайтып айтып берген болсо ошентип жазылып калган. Бирок азыр эми бир чети жакшы ошол изилдеп атып, чечмелеп атып, азыркы бир топ байкелер бар, Манасчыл байкелер, мисалы үчүн Рыспай Агай, Самат деген жигит байке бар, Таланталы бакчы, буларды уксам чындыгында өтө чоң терең маани бар. Бирок ошенткенде деле Манас деп баарын камтып, кыргыз деген бул Манас дегенге кайра эле суроо туулат. Кеминде 1000 жыл мурда деп тарыхкый хронологияга жабыштырчу болсок, кеминде 1000 жыл, 10 кылым мурда сөз дейбиз. Ал деле эми бир аз суроо туудурат. Тарыхта жылдап эсептегенде болобу, болбойбу деген маселе. Кайра маани алсак болот. Ар кандай маани тутумдарды алсак болот. Бирок бизди бүгүнкү күндө ушул сыпаттайт дегенде бул деле бир аз дефицит, жетишсиздик бар.
Жаңы күнү эскилигибизби? Манастан ары. Манастан да эскибизби. 2001 жылы кайсы бир Кытай источниктеринен, булактарынан табылып, Аскар Акаев сүйүнүп, бизге биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө 2200 жыл болуптур деп айламадамыз. Аны ошол күнгө чейин, ошол 2001 жылга чейин, ошол төгөрөгүндө убакытка чейин эч ким ойлогон да эмес, туйган да эмес, билген да эмес. Анан эле ушундай эски экенибизди билип алдык. Ал эскиликтин маани туйат. Биз жарандар үчүн, эми кайсы бир башка бир максаттар үчүн жарайт. Анчайын алынып кетпеді. Бүгін бирок мүмкін мол слоган, мол уран бизге ең керек болып, ең мааниге толгону ушул да болуп жүрөсүн. Кыргызстан биздин жалпы үйүбүз, наш общий дом. Орусчасы дагы да таанымалыраак, анткени бул деле ошол Аскар Акаев президентибиздин идеологиялык дагы бир проектилердин бири болгон, эң негизгилеринен. Бул деген эми өзүнүн контекстинде өзүнчө загылчылыгы болгон, эми элдер миграция болуп кетип атканда, же акандай жаңжалдар чыгуусу өтө кооптуу болуп атканда ушул слоган тартылган. Ошондо азыркы бир байкебиз айткан, жок, кемдер квартирада калган айткан. Бирок канткенде да бул деле тамыр алып кеткен. Демек, булардын баарынын кемчилиги, жетишсиздиги эмне деп мындай жалпылап айтса болобу? Бул дагы бир канчасы бар. Биздин ошондой идеологиялык бир символдорубуз, сөздөрүбүз, урандарыбыз бир топ. Эмне жетишсиз нерсе, мисалы, ар бири өз-өзүнчө иденттүүлүк белгилеши мүмкүн, мисалычы. Ар бири бири-бирине камсыздаган же бири-бирине толуктаган кандайдыр бир ортосунда бириккен көптүктөр болушу мүмкүн да, мисалычы. Анан прямо ушул кемчилиги, ушул жетишсиздиги деп ар бирине өз-өзүнчө детализация бериш керек да, анча-мынча. Аны айтып бир чети ооба, бир чети ар бири өз-өзүнчө албетте жетишсиз. Ооба. Ошол биз азыр эсептеп кеткендердин баарысын бир тутумга алып келип, баарысын бир системанын бөлүкчөлөрү деп карасак, мүмкүн бир аз толугураак болуп жакындайт, керектүү бир мааниге жакындайт. Дагы эмне жетишсиздиги болушу мүмкүн? Мен айтар элем, булардын баарысынын бир эмелери, бир жетишсиздиги алардын үстүртөн болгон, түпкүрү жоктугу, тамырсыз, искусственный, жасалмалык. Анткени эң эски деген тарыхка караганда деле, 2200 жылдык тарыхка карасак деле, же Манасты алсак деле, мунун баарысы ошо биздин иденттүүлүгүбүздү түзгөн маанилер катары бизге алып туруп башыбызга мынакей бол сенсиң деп берип койгон. Өзүбүз иштен сезип чыгып, түшүнүп чыгып, өзүбүз ошого мааниге жеткендигибизге чоң күмөн бар. Анан өзгөчө жана мен атап кеткендер, Аскар Акаевдин слогандары деген, алар чындап эле өтө жасалма болгондугунан таң калган жок, анткени бир күн туруп эле ошол телевизордон айта башташты, мындай болду, албетте таң калды. Демек эмне кылабыз? Бүтөйүн деп калдым да. Мен ошо бир топ суроолорду калтырып коюп кетпедим да. Канткенде кыргыз жараны мааниге болот. Кыргыз жараны деген түшүнүктү билесиңер, уккандарсыңар. Азыркы кезде акыркы 5-6 жылдан бери иштелип келатат. Азыр кече жакын деле президент Жапаров деле кол койду. Бирок ал мурдараак башталган нерсе. Ошол граждандык иденттүүлүктүн бир концепциясы. Баарыбызды, Кыргызстандын элинин баарысын камтыган кыргыз жараны деген түшүнүк. Казакстанда бир аз ишке ашпай калып, жарым жартылай ишке ашкан ушул сыяктуу проект болчу, ол казакстанец деп. Казактар өздөрүн казакмын деп, казакстандыкмын деп айтып келишкен болчу. Азыр бир аз алды тайоктап, ошол сыяктуу. Бирок ушул күнгө чейин 5-6 жылдан бери иштеп келаткан болгону менен кыргыз жараны десең көптөрү көп кайрылбайт. Көбүнчө кыргыз жараны десең эмне деген паспорттун көрөт, ол кыргыз жараны экен. Ошол менен эле чектелип калат. Канткени кыргыз жараны тырмакчасы жок эле. Кыргыз жараны баарыбыз бул мамлекеттин эгемени боло алабыз.
мен кантип колдонуп атканыма да көңүл ошо мамлекеттин эгемендери бизбиз. Мамлекет эгемендүүлүгү же эгемендиги бул элдердин эгемендигинен куралган нерсе. Ошо түшүнгөнүбүз менимче өтө туура. Ошондо биз эгемен болуубуз үчүн тарыхка кайрылышыбыз керек. Менимче өзгөчө бул маанилүү турган нерсе. Азыр менимче Мухаррам эже бул жактан абдан кайрылат. Тарых дегенде биз көбүнесе ошол өзүбүз көрбөгөн, жакшы укпаган, деге эле өтө супсак изилденген, булактары деле аз болгон нерселерди ойлоп калабыз көбүсү. Кыргыз каганаты дейбиз. 10 кылым, 11 кылым болот. Жакшы нерсе, сонун нерсе, сыймыктанса болот. Бирок ал биз үчүн бизди кантип сыйпап өткөнүн, тийип өткөнүн анчейин эле сезе албайбыз. Жакынкы тарых мүмкүн, биз жашап өткөн тарыхты билебизби? Мүмкүн ошондо. Эс тутум башкача айтканда. Жөн жанагы китепте жазылган академиялык тарых эмес, биздин элдин эсинде калган, элдин көз алдында калган мүмкүн эмелерибиз, маанилерди изилдеп чыгышыбыз керек. Суроо коюп чыгышыбыз керек. Кече жакында эле бир коллегабыз, бир эжекебиз менен сүйлөштү беле. Эми айры Украинанын жөнүндө маселе жөнүндө сүйлөшүп атып, анан мамилелер жөнүндө Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелер жөнүндө айтып келатып, СССР жөнүндө сөз кетип атып, анан пионерлер болбодубу кече жакында. Силер билесиңерби пионер деген эмне деген? Эмне экенин? Билбейт ошо. Жакшы. Бирок ошону билсеңер дагы жакшы. Билип, чукуп, эмне болгонун билип чыксаңар дагы жакшы. Моюнтурук эмнеге бар, анын мааниси эмне экен. Бирок ал эжеге айтып атпайбы? Бирок мен Россияга жан башпайм, СССРдин деле патриот эмесмин, бирок ойлоп көрсөм Токтогул кесин алып карачы мисалы үчүн. Ошол СССР болбогондо Токтогул кеси болмок беле? Ушул аргумент дээрлик баардык ошол СССР жакшы көргөндөрдүн баарысынан ушул сыяктуу аргументтер кетет. Бишкек ушундай Бишкек болмок беле? Мен ага жооп бердим. Менин апам болбосо мен деле болмок эмесмин. Аялдар болбосо эркектер деле болмок эмес. Бул деген туизмдир. Бул аргумент эмес. Албетте бир немке болбосо андан кийинки нерсе болбойт. Кантип ошол сага бир нерсени жакшы болду, ушундай. Мүмкүн такыр башкача болбогондо, ал кесиз эле мүмкүн такыр башка жаратылышты бузбаган энергиянын булагын таап чыкпакпыз. Тарыхты бурмалап болбойт. Мындай болгондо кандай болот эле, тигиндей болгондо тигиндей болот эле. Анткени ал тарых деген ошол басылып өткөн, кайра кайталанбайт нерсе. Анын музыка сыяктуу кайрадан ойной берсең болбойт. Радио сыяктуу кетти. Үлгү көрсөң кетип калат. Ошо сыяктуу менимче бул аргументтерди ошентип изилдеп кайрадан мындай сын критикалык ой жүгүртүү менен түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Өзгөчө могу сөздү айтканда кээ бирлерибиз өтө чачыбыз тик турат. Колониалдык СССР деген эч качан колониалдык деген сөзгө жакын болбош керек. Бирок биз кызуу канды угуп калдык. Эмоциядан сырткары эле колониалдык мамилелер кандай болгон дүйнө тарыхында жана биздин тарыхыбызда анын мааниси, колдонулушу кандай мааниге ээ болушу мүмкүн экен деген суроону кое башташыбыз керек. Деколониалдык мамилелер кандай болот? Колония болгон болчу же колониялык мамилелер болгон болсо, андан кийинки баракта биз кантип ошонун арылышыбыз керек. Биз андай суроолорду койгон да эмеспиз. Түшүнүү турсун, аны кабыл алуу турсун, суроо да кое элекпиз. Ошондуктан Гестти мактайбыз, ошондуктан тигиси мунусун мактайбыз, же Дзержинскийдин эстелигин гүл салабыз, же пионериянын 100 жылдыгын белгилейбиз. Анткени биз алардын маанисине жетейин деп ойлоно элекпиз. Демек, эгемендин ойгонуусу, башкача айтканда иденттүүлүктүн бекемдөөсү, бул элдин өзүнүн иши. Биздин, кыргызстандыктардын ишибиз. Россия бизге карыз эмес.
силерди эгемен кылайын, силерди оготоюн деп Россия кылчу маселе эмес. Украина да кылчу маселе эмес. Кытай, Америка тем более. Биз өзүбүз ойгоно турган маселе. Анткени биздин сессиябыздын аты неме болуп атпайбы? Игенттүүлүккө болгон укук деп. Право на идентичность. Укук деген эмне? Укук деген ала алсаң укук. Сен пайдалана алсаң укук. Сага зордоп укук бербейт эч ким. Тескерисинче сен албасаң ал укукту чектеп коюшат. Укук качан маанеге ээ болот? Качан ошону колдонуучу тарап ошону колдоно билсе, талап кыла билсе. Ошону талап кылып, колдоно билип, түшүнө билгенибиз биздин алдыбызда турган вазыйфа десек болот. Ошол эле мен жарандык агартуу деп академиябызды, мисалы үчүн, маселе алдына коюлган максат, алдына коюлган суроолор деле менимче ушул сыяктуу. Ушул сыяктуу маселелерге суроо салып, изилдеп, иликтеп, өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшүп жатып, ушул иденттүүлүккө болгон укукту актуалдаштыруу. Ошого маани бере баштоо. Маанисине түпкүрүнө жете баштоо. Анткени биздин өлкөдө, коомдо ал боло элек мүмкүн ушу силердин топторуңар, силерден кийин келүүчү, силерден мурда келгендер, ушул топ мүмкүн ошонун уйкусу болуп бере алат. Ошон үчүн ийгилик каалайм. Биз суроо жокту ошол аягында эле кылабыз. Азыр эгер суроолор болсо, азыр эле блокнотторго жазып, даярдап унутуп калбаш үчүн камтап койсоңор болот. Азыркы сөздү биз Мухаррам эжеге беребиз. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн иденттүүлүк жана эс тутум боюнча сүйлөйм. Азыр эле Эмиль агай айтып кеткен маселелердин бүт баары жалпы Кыргызстанды мындан ар кайсы тармактардан мисалында көрсөтүлдү. Мен болсо конкреттүү эле бир мисалга кайрылгым келип атат. Бул Памирлик кыргыздар көчүрүлүп келгенин билесиздер. Ушулардын мисалында биз иденттүүлүк жана эс тутум жөнүндө эмнени айтсак болот. Деги эле ошол Памирлик кыргыздардын мисалы азыркы Эмиль агай айткандай биздин бүгүнкү жашообузда кандай кабыл алынышы керек? Биз же болсо алар ошол өзүнүн бүгүнкү жашоосун айтып кабыл алышы керек. Ушул биздин иденттүүлүк же болсо улут куруучулук менен кандай байланышта? Ушул жөнүндө сөз кылабыз. Адегенде мен кичине эс тутум жөнүндө айта кетейин. Эс тутум деген эмне? Андан көптөгөн маанилери бар, бирок биз деген бүгүн ошо Памирлик кыргыздарга тиешелүү ушул эс тутумдун кээ бир жактарын карайбыз, ошолор жөнүндө айтсак. Эс тутум бул деген ар ким окуучулар өзү көп терминдерди колдонушат. Алардын арасында коомдук эс тутум, тарыхый эс тутум, маданий эс тутум же индивидуалдык, коллективдик эс тутум деген түшүнүктөр бар. Мисалы үчүн окуучулардын бири Морис Хальбакс айтып атат да, эс тутум өзү негизинен эки бөлүктөн турат деп атат, индивидуалдык жана коллективдик деп. Ошонун ичинде индивидуалдык эс тутумга өзгөчө көңүл бурат. Анткени коллективдик эс тутум деген бул көбүнчө жалпы схемалаштырылган эс тутум болот. Ал эми аны ушунчалык боеп, кишинин жеке жашоосуна тиешелүү кылып берген нерсе, мисалда ушул жеке кишиге тиешелүү окуялар же болсо ошол жеке кишинин индивидуалдык эс тутум болуп, ал ошол жана биз айтып аткан коллективдик эс тутумду толуктап турат деп атабыз. Мен кээ бир сүрөттөр мынча түшүнүп кирбей калыптыр. Эми ошондо эс тутум дегенде биз эмнелер жөнүндө айтсак болот? Албетте биз окуялар жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошондо бул кишилердин эсинде сакталып калган билим же болбосо маалымат деп айтсак болот. Булар көбүнчө деген ооз-эки тарых түрүндө сакталып деп атат. Азыр окуучулар арасында популярдуу болуп аткан методдордун бири ушул ооз-эки тарых. Биз дагы ушул өзүбүздүн изилдөөбүздө алайдагы Памирлик кыргыздарга барганда ушул ооз-эки тарыхты колдонуп, башкача айтканда элдерден өзлөрүнүн өмүр баяны, ушул жакка көчүп келүүсү, бул кыргыз жери менен мурда аналарынын ата-бабаларынын байланышы деги эле үй бүлө тарыхы жөнүндө маалымат жыйнадык да. Экинчиден биз үчүн абдан маанилүү бир аныктама коомдук эс тутумду коомдук тажрыйба катары кароо. Анткени жана биз айткандай, эгерде биз
жөн эле тартты китепте жазылган нерселерди айта берсек, бул деген жалпы маалыматтар. Мисалы үчүн кантип алар көчүп кетишкен, кайсы жерде жашашкан, качан келишкен деген сыяктуу. Ошондуктан биз көбүнчө коомдук тажрыйба катары караганда булар өздөрү айтып аткан окуяларда эмнелерге басым жасайт, кайсы окуяларга көбүрөөк басым жасайт. Ошол окуялардагы катышкан кишилер жөнүндө эмне айтат, ошолордун лидерлери жөнүндө эмне айтат. Же болбосо ошол өздөрү айтып аткан окуяда булардын өзү жашап аткан жери, Кыргызстан же ошол Памир жөнүндөгү элестер, өздөрү түзүп алган элестер, ушуларга көңүл бурганга аракет кылып, анан акыркысы биз жанагы эмне айткан эс тутумдуу деле саясий инструменттарды кароо жолсу биз кандайдыр бир манас жөнүндө жеке өсиятты түзүү же болбосо дагы бир 16-жылдагы көтөрүлүш жөнүндө кайсы жактарын айтыш керек, кайсы жактарын айтпаш керек деген сыяктуу, ошолордун бүт баарын контролдоо, анан биз ушу анын инструмент катары колдонуу жөнүндө айтсак болот. Ошондуктан бизге көбүнчө жанагы экинчи нерсе, эс тутумду коомдук тажрыйба катары кароо абдан маанилүү болуп атат. Анткени бул биз бүгүн сөз кылып жаткан иденттүүлүккө түздөн түз байланышкан. Иденттүүлүк дегенде бул негизинен эс тутумга тамырланган нерсе. Башкача айтканда, коомдук эс тутумдун негизги функциясы бул иденттүүлүктү калыптандыруу деп айткан, мисалы үчүн окуштун аты турат бул жерде. Демек, иденттүүлүккө эми келгенибизде, жана эс тутум менен байланышын караганыбызда биз буларга көңүл бурсак болот. Биринчиден, иденттүүлүктү көп нерселер аныктайт. Тил аныктайт, маданият аныктайт, географиялык бир аймактар аныктайт. Мен Кыргызстанда жашасам, кыргызмын деген сыяктуу. Бирок ошол эле убакта ушулардын көптөгөн факторлордун ичинен өзгөчө ушул эс тутум абдан чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ экен, иденттүүлүктү аныктаган. Мисалы үчүн кишилерди, эгерде биз ошол эле фамилия кыргыздарды алып карасак, сиздер билесиздер, фамилия кыргыздар көчүп келишти. Алар көчүп келгенден кийин көчүрүп келишти. Аны көчүрүп келгенде ошол албетте биздин жетекчилер, ошолордун сунушу, идеясы, ошолордун демилгеси менен көчүп келишти. Бирок алар көчүп келгени менен ар кандай сөздөр пайда болду да. Бири айтты, булар сөз көчүрүп келиш керек, албетте булар деген бул жерге келиш керек, аларга жардам беришибиз керек деп айтты. Анан кээ бир окуучуларыбыз, мисалы үчүн Станан айтты, жок, буларга тийбеш керек, алар ушул жерде жашаш керек, анткени булар чоң маданиятты ушунчалык татаал климатта өздөрүнүн маданиятын түзгөн эл, бул маданият түптөгөн эл, улуу эл деп атат. Алар ошол жерде калып, ошол жерде отургузуп эле жардам бериш керек деп атат. Анан ошондой талаштар пайда болду, анан келишти. Келишкенден кийин алар нарын алып барышты, нарын алып барып, бир жылдан кийин булар көп эле мындай айырмачылыктар чоң болуп кетет, нарын эле кайра алай алып барышты, булардын тилдери жакыныраак деген сыяктуу. Ушундай бир талаш тартыштар пайда болуп атат да. Эми ошондо биз бүгүн кое турган суроолор, бизди ушул Памирлик кыргыздар деп дайым бөлүп айтабыз, ушул Памирлик кыргыздардын мисалында биз кыргыз эл же болбосо кыргыз этникалык, мен азыр этникалык иденттүүлүк жөнүндө айтып атам, анткени улуттук иденттүүлүк же граждандык, атуулдук иденттүүлүк деген эки нерсе бар. Биз азыр атуулдук иденттүүлүк жөнүндө Эмине Гайженен айтып берди да, кандай болоруна. Мен деген этникалык деле алайынчы деп ойлоп атам да, азырынча кыска эле. Анткени этникалык иденттүүлүккө деле көптөгөн маселелер жаралат. Мисалы үчүн ушул Памирлик кыргыздардын мисалында биз көрүп атабыз. Күнүмдүк жашообузда биз бөлүнөбүз да, кыргыздар жакшы көрөт бөлүнөт. Түндүк деп, түштүк деп, аркалык деп, сарт деп бөлүнөт. Анан буларды да айтканда биз дайым Памирлик деп айтабыз. Анан ошол эле убакта Памирликтердин, мисалы үчүн мургаттар, булар да Памирлик эмес, булар афгандыктар деп дагы бөлүшөт да. Демек, ушундай этникалык иденттүүлүктүн ичиндеги бөлүнүүчүлүк эмнеден, анан биз эмне менен кантип жашашыбыз керек? Эгерде биз чындап эле азыркы жашообуз жөнүндө сөз кылсак, анда ушундай бөлүнүүчүлүктөргө кандай карашыбыз керек? Мисалы үчүн Памирлик кыргыздардын мисалында ошол үчүн ушул нерсеге токтоло кетсек. Биз маалыматтарды топтоп атканда аябай көптөгөн маалыматтарды топтоп, булардын эс тутуму жөнүндө, алар айткан окуялар жөнүндө көп нерселерди айтсак. Кээ бирөөлөрү жанагы эмнелер айткандай ойдон чыгарылган, кошумчаланган нерселер болушун. Анткени булар деген мындай далилденген так маалыматтар эмес. Бирок эс тутумду изилдегенде бизге эң маанилүү. Маанилүү нерсе бул ошол объективдүү эмес деген нерседе жатпайт.
Эң маанилүү нерсе биздин институтубузда көптөгөн окуялар болот. Биз ошол окуяларды кантип тандайбыз? Эмнелерге маани беребиз? Эмнелерин желпип сыртта калтырабыз же унутта калтырабыз же ошол жөн эле айткыбыз келбейт. Ошолорду эске алганыбыз оң, анткени бул деген институтунда окуялар бул жөн эле фактылар эмес. Бул ошол фактыларга баа берүү да болуп атат. Ошон үчүн ошол жердеги эмоциялар, сезимдер жана ошол жердеги биздин бааларыбыз да абдан маанилүү болуп атат да. Ошого жараша эске алуу үчүн бул эми ошол азыркы айткан нерсебиз, биз мындай суроолорду коюп көрсөк болот. Памирлик кыргыздан туш келген кырдаалды бүгүн биз кандай испаттасак болот? Анткени биз айтып атабыз, институттун өзгөчө кырдаалдарда, кыйчалык кырдаалдарда ушунчалык күчөйт да. Ошол институтунга биз кайрылабыз, институтунда болгон окуялардын бүт баарын айтабыз, чыгарабыз деген сыяктуу. Ошондо булардын туш келген кырдаалы бул деген көптөн бери жашап жаткан жерин таштап бул жака көчүү. Бул жака көчүүнү алар өздөрү кантип кабыл алышат, биздин эле кантип кабыл алат. Анан көчүү шартында алар үчүн институтунда кайсы окуялар маанилүү? Кайсы окуяларга, ошол жердеги каармандарга, сезимдерге, эмоцияларга булар басым жасалачы? Алар үчүн Кыргызстанга көчүү, жаңы жерде жашоо, иденттүүлүгүнө байланыштуу кандай маселелерди жаратат? Биз жана алар деген түшүнүктүн чектери кандай белгиленет? Анткени бул биз жана алар деген бөлүнүүчүлүк аларга эле теш эмес, бизге дагы тиешелүү болуп атат да. Алар ким, мисалы үчүн жергиликтүү эл үчүн, эгерде биз алар тил жакта жашасын деп атсак, же болбосо биз алар үчүн кимбиз? Кандай айырмачылыгыбыз бар? Бирок ушундай биз жана ал деп бөлгөн учурда бизди бириктирүүчү нерселер барбы же жокпу? Эгерде алар болсо кандай? Ушундай бириктирүүчү нерселер келгенде эмнелер мисалы үчүн институту менен кандай роль ойнойт? Жанагы биз айтып аткан айырмачылыктар же болбосо көптүрдүүлүктөр кандай роль ойнойт? Ошо жөнүндө сөз кылсак, эми мисалдарга келсек, биз жана алар деген сыяктуу, жана болсо алар абдан маани берген окуялар жөнүндө сөз кылып кетсек, бир нече мисалдарды келтирсек болот да. Мисалы үчүн булардан сурап атканда, булардын бүт баарында тарыхында, өзеки тарыхында орус деген сөз аябай көп да. Алар айтат, орус менен кыргыз урушуп, анан ата-бабаларыбыз бул жактан качып кеткен деп атат. Анан ошол эле нерсени Абдинасир, мисалы үчүн Назымбүй, Жайчыбектер айтып атат. Демек, булар өздөрүнүн тарыхын айтканда, булардын ата-бабалары качан кеткен жана эмне үчүн кеткен деген сыяктуу нерселерге көбүрөөк басым жасайт. Эмне үчүн? Анткени булар келип атышпайбы. Анан келип атканда булардын кеткен себептерин да түшүндүргөнгө аракет кылып атышат да. Экинчи бир нерсе, булардын тарыхындагы экинчи бир нерсе, алардын ожеки тарыхында булар өмүр бою эле, көптөгөн жылдар бою эле үй-бүлөлөрү чачылып, эки жакка бөлүнүп жашап жаткан эл болуп атат да. Мисалы үчүн Сулайман Гайыпов айтып атат, алардын өз мекени ошол Памир, Хивеге деп. Бирок булардын ожеки тарыхына кайрылсак, алар өзүнүн ожеки тарыхында Памир, Кыргызстан ортосунда көчүп жүргөн эл катары сүрөттөлүп атат да. Анткени булардын чоң аталары, мисалы үчүн айтып, менин чоң атам бул жакта орустардан качып кеткен. Андан кийин ал деген биз ошол жакка барып калганбыз, бир баласы бул жакта калган. Анан биз аны менен байланышканга аракет кылып жүрдүк, анан кече келгенде таптык деп. Демек, булардын азыркы келгендердин арасында мурдагы үзүлгөн туугандык байланыштарды кайра таап улагандар да бар болуп атат да. Экинчи жагынан булар болсо мындай бөлүнгөн дегенде, азыр биз эле Кыргызстан эле, Памир эле айтпастан, андан деле кенен бөлүнгөндүн көрүп атабыз. Мисалы үчүн ошолордун бапанын бир баласы Памирде, экөөсү өзү менен Кыргызстанда, бирөөсү Турцияда, бирөөсү Кара-Балтада, бир туугандардын бирөөсү Токмокто болот. Бул аябай реалдуу, ошолорго өтө мүнөздүү мисалдар болуп эсептелет да. Демек, булардын институтунда Кыргызстан, Памир деген эки бөлүнүш жок. Булардын институтунда биздин саясатчылар, же болбосо биздин мамлекеттер түзгөн чектер иштебейт да. Булардын институтунда Кыргызстан, Памир өкмөттөн булардын мекени. Демек, булардын мекени Памир же Кыргызстан деп дегеле айта албайбыз. Булар кош мекендүү болуп атат. Башкача айтканда кош мекендүү деле эмес. Дегеле мекен деген түшүнүгү биз түзгөн чектерден башкача көрүнөт. Андан кийин дагы көбүнчө биз айтып атпадыкпы, институтум дегенде, институтум жөн эле бир окуяны айтып берүү же эстеп калуу жагын маанилүүлүгүн басым жасоо эмес. Институтум дегенде биз ошол болуп өткөн окуянын азыркы, алардын турмушундагы мааниси деп атабыз.
Ушуга келгенде булар ошо көчүп келгендери жөнүндө айтканда аябай көп баяндарды, окуялары бул аялдар жана балдардын өлүмү жөнүндө да. Бул шарт ушунчалык оор болгондуктан алар деген аз жашагандыгы, балдар өлгөнү, аялдар көбүнчө төрттөн өлгөнү ошолорду айтышат. Мисалы үчүн Абдулнасир деген киши бир аялын алып, эки алып, анысы каза болуп, анан кайра эки алып, анысы каза болуп, андан дагы алып чыгып 4 жолу үйлөнүп, 4 жол тең аялын жоготуп, ошондой болуп акыркысы менен жашап аткан учурда балдарды көп киши. Демек ушундай окуялар ар дайым кайталанып айтылып атат да, эскерилип атат. Давлатты деген бир аял болсо айтып атат, мен бул жакка келип дагы бир перзент болдум дейт. Анан менин көптөн берки балалуу болбой жүргөн сиңдим бар дейт. 36-га чыгып калды. Анан өкмөттүн жардамысыз эле өзүм аракет кылып аны алып келгенге аракет кылдым дейт. Анткени деген ал дагы бир перзент жакка кетсин деген тилегим болчу дейт да. Анан ушуну дагы бир жактарын карап көрсөк, биз бүгүн сөз кылып аткан саясаттын таасири, геосаясаттын таасири деп айтсак болот. Мисалы үчүн өткөндө талиптер Афганистанда бийликти алгандан кийин памир кыргыздардын көбү Тажикстандын чегарасына качып кирди деп атышкан. Анан Кыргызстандын мамлекети аларды бизге алабыз деп, анан кайра уруксат бербей кайрадан аркасына кайтарышты. Анан биз деген ушул коопсуздук маселелерине көбүнчө байланыштырып айтабыз. Алардын интерпретациясында булар бир аз башкачараак да. Алар айтат, жок, биз Памирдин башында жашайбыз, бизге көптөгөн ишти иш албайт дейт, пара деле албайт, чет элге албайт. Бирок ушул согушту биз шанс катары колдонобуз дейт да. Шанс дегени ушул кырдаалдын согуштун кырдаалды пайдаланып биз Кыргызстанга кирип алалы, кайтып алалы деп ойлодук дейт да. Андан сырткары булардын келиши, ушул жака келиши жалаң экономикалык, социалдык нерселер менен байланыштырбастан алар негизи көптөгөн бир жалпы региондогу маселелерге байланыштырат. Мисалы үчүн жолдо Кытайлардын жол салып аткандыгы, же ал жактагы жана наркоманиянын күчөп кеткендиги, жана башка маселелерди айтат да. Эми ошондо өздөрүнүн тарыхында булар могул фразаларды көп кайталайт экен. Кыргызыбыз, элибиз, жерибиз депчи, биз деген келдик, анткени бул жерде биз келатканда ойлодук дейт. Бизде ал жерде өзүбүздүн кыргызыбыз бар, өзүбүздүн жерибиз бар, ошон үчүн биз бул жака келсек, биздин жашообуз жакшы болот деп ойлодук дейт. Ошондо азыркы айткан мекен түшүнүгү деген эмне? Биз көнүп калган мекен түшүнүгү бул мамлекет менен көбүнчө байланыштуу. Булардын мекен түшүнүгү деген биздикинен башкачараак болуп, дегеле ошол чектерден башкача ойлоп атат. Анан чыныгы мекен деген сөз биз эмес, ошолор өздөрү аныкташ керек деп ойлоп атат. Анткени биз айткан мекен деген түшүнүк Кыргызстан же Памир деген аларга туура келбейт. Ошондо булардын бир четинен Кыргызстанга келген максаттарын сурап көрсөңүздөр, балдарды окутабыз, ден соолуктарыбызды оңдойбуз деп ошончо кыйналып, жол азабын тартып келгени менен дагы деле көксөп сагынып өткөн нерсеси Памирге баруу. Памирге барып, жок дегенде бир жолу көрүп келсем деп кеңешет экен да. Анан булардын келгени жөнүндө бир аз маалыматтар, азыркы канча киши жашап атканы жөнүндө маалыматтар бул жерден көрсөңүздөр болот. Бул 88 азыркы жерде жашап атканы, биринчи ошо нарында 33 келип, анан 18 кетип, кайра Сармолго 55 алып келип, анан алар кайрадан үй куруп, көчүрүшүп, ошентип азыркы кезде булар мисалы 88ге жетти. Анан өздөрүнүн келгендери жөнүндө деле сөз кылганда алар айтат да, булар деген биз биринчи келгенде бизди кыргыз кылып салышты, бизди аябай жакшы карашты, бизди ушунчалык колдошту дейт. Анан азыркы учурда, эми азыркы ушул учурда булар өз алдынча жашаганга аракет кылып иштеп, эл менен аралашканга мажбур болуп аткан. Эми ушул жерде биз жана алар деген бөлүнүүчү алар болгон бизден өздөрүн айырмалаган же биздикилер аларды айырмалаган жөнүндө сөз кылып кетсек, айтылган аталган аталыштардан да көрүнөт экен. Мисалы үчүн буларды биз нарынга ошо биринчи
топ барганыбызда биринчи анда жашап жүрүшпөдү. Ошол жерде барып атканыбызда эле таксистерден сураганда айтышат да, силер кимди тажиктерге келдиңерби? Биздин өкмөт деген өзүнүн элин карабай ошо тажиктерди багып атышат депчи. Бир аталыш тажиктер, экинчи биз көп бар кушуларды эле бар колдонуп аткан камерликтер. Андан сырткары жана мен айткандай камерликтердин бир бөлүгү аларды афгандыктар деп аталат да. Ушундай эле айырмачылыктарды алар өздөрү дагы айтышат, көрүшөт. Мисалы үчүн биз айтканбыз жана тилинен, кийимдеринен, жүрүм турумдарынан, дининен мисалы үчүн көп айырмачылыктар байкалат. Мисалы үчүн Гүмүшай деген ошол жакта деп камерлик аял айтып атат. Бул жерде аялдардын эркектер кантип айырмалашууну билбейсиң, чачтарын кыркып алат, баары кара кийим кийип алат, биздин аялдар алыстан кызыл көрүнүп турат дейт да. Биз булардан биздегилер аны кабыл ала албайбыз деп күлөбүз дейт. Ошондой айтып да, ошол капкара кийим алып эркек аял билинбей жүрөт дейт. Андан сырткары ошол окумуштуулардын деле айткандары бар, камерге барганда аялдарды гүлгө оролгон кызыл болуп жүрүп экен деген сыяктуу. Бул ошол сүрөттөрү чоң айда шалгы сууда жашап аткан кезиндеги булардын кийимдерин азыр деле өзгөртүшкөн жок көпчүлүгү. Бул деген жогорку муунга тиешелүү. Мисалы үчүн экинчи катарда сүрөттө көрүп атабыз, аларды намаз окуп аткан аялдарды. Биринчи сүрөттөрдөн биз алардын кийиминдеги өзгөчөлүктөрдү көрүп атабыз. Буларды дароо эле айырмалап бөлүп турган нерсе да. Негизи биз алар деген четтерди түзгөндө дагы биздин эл дагы боюнча ушуларды айтат да, алар деген жүдөбү кантип ушул синтетикаларды кып-кызыл кийип алып тердеп жүрүшөт. Анан толтура бермесине да салышат деп кийген кийимдерине көп айтышат. Чүкө ойношуп экен, ушулар айырмачылык катары көрсөтүп берип атышат да. Бирок ошондо суроо жаралып атат да, иденттүүлүк дегенде биз жана этникалык иденттүүлүк жөнүндө сөз кылабыз атпайбыз. Ушундай биз айырмачылыктар бир этникалык иденттүүлүктүн ичинде деле өтө көп болсо, ошол көп түрдүүлүк айырмачылыктар бөлүп турса, элдердичи, бирсин сарт, бирсин камерлик, бирсин акалык деп бөлүп атса, анда бизде көбүрөөк бириктире турган нерсе иденттүүлүктөгү эмне. Андан таң калыштуу нерсе бул ушул эс тутум экендигин көрсө болот да, ушулардын мисалында. Анткени деген булар көчүп келатканда, булар биздин элден кеткен, булар биздин өзүбүздүн бир туугандарыбыз деп нарындагы кишилер бирөөсү үйүн берип коюп атат. Бирөөсү болсо тескерисинче кечинде чыгарып коюп атат өнүнө. Сен чыгып кет, квартирамды башка бирөөгө берем деп. Анан ошол эле убакта Карабалкадан бирөөсү деген ага үйүн берип атат. Ушул өткөн тарых, ошо тарых жөнүндөгү улардагы болгон билим бул жак тараптан дагы, ал жак тараптан дагы буларды бириктирүүчү күч болуп атат да. Ал эми тилдеги, кийимдеги, жүрүм турумдагы өзгөчөлүктөр көбүнчө буларды ажыраттырат. Ошондо биз аны кантип түшүнсөк болот? Кандай бириктирүү деген нерсени кантип карасак болот да, кантип аныктасак болот? Көп түрдүүлүк бул ажырым эмес, тескерисинче бириктирүү жана маданиятты байытуу катары кабыл алганга мүмкүн. Анткени жана эмне айтып кетти, биздикилер барып жаратылышты көрсөтүп жетишкендик катары деп, же туризм болгондо деле биз көбүрөөк деле айта беребиз го, башка жерде көп деле айта албайбыз. Анан негизи ошо кыргыз маданиятынын ичиндеги көп түрдүүлүк менен дагы кандайдыр бир биздин маданияттын баардыгы же болбосо өзгөчөлүгүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк эгерде ошо чоңойлай калса экосистемасынан баштап, ошо табиятынан баштап, ошол жердеги жаныбарларынан баштап, үйдө туткан малдарынан баштап, анан ушул сыяктуу кийимдери же болбосо тилиндеги өзгөчөлүктөрү, алар өзү сактап келген фольклору, ушулардын бүт баары маданиятты байытып, тескерисинче аны мындай жери кемсинткен эмес, байыта турган жана кызыктырып сырттагы элдерди тарта турган бир өзгөчөлүктөргө ээ деп айтсак болот. Ушул айырмачылыктар кишилерди бөлбөстөн тескерисинче ушул маданиятты байытып бириктире турган белги болуш керек го деген. Анан келечекке байланыштырып келгенде эс тутумду булар эмне деп айтышат. Бул жерде сиз биринчи сүрөттү көрүп атасыздар. Бул биринчи сүрөттө эки кыз турат, сары кийим кийген, анан ошо биз менен барган студенттер тикток кыздар деп койчу. Анткени бул кыздардын кийимдери башкаларынан өзгөчө.
Анын атасынын айтканына караганда булар тигиндей салт түзүмдө кийишибизге келишпейт экен. Тескерисинче ата-энелер айтат, булар биз деген мындай мектепке барганда эле кийишет бул жактын кийимдерин, ал эми ал жакка барганда, үйүнө барганда баарын чечип салып эле өздөрүнүн кызыл кийимдерин кийип алат деп атат. Андан сырткары бул жерден дагы bir misalda ayta ketip oldu. Камерликтер дегенде баарыңыздар эле көрүп жүрөсүздөр, Турганбай деген баланы, ал блогер болуп кетти, ал деген жылдыз болуп кеткен, чындап өзүнүн атасы айтканда. Ушул бул жака келгенден бери ушул жашы эң эле ийгиликтүү аралашып интеграция болуп кеткен бала ошол болот да. Анан ошолордун ата-энелерин деле сурасаң, алар айтат да, биз деген кетебиз. Биздин балдар бул жерде билимдер алып, анан ушул жерде жашап кете тургандар ушулар, бирок биз калбайбыз деген сыяктуучу. Анан дагы бир мисал бул Жапаров барып мал берди, жакында эле, былтыр быйыл жазда берди. Мал алып барып берди аларга деген. Ондон кой, бирден жылкы, бирден уй алып барып берди, өзүнчө жашап кетсин деп. Анан ошолордун ичинен дагы бир бала ошол малды сатып туруп, москвич алыптыр, анан ал деген таксовать этем дейт. Мал убактыча таксовать этем деп берди. Иштапкандай болуп. Бул алардын сүрөттөрү мектепте окуган, жана энеси айткандай мектепке барганда ошентип кийинишет да, кызарды да көрүп атасыздар да, атасында отурган балдар мисалы үчүн үйүнө барганда кайрадан жакка өздөрүнүн кийимдерин кийип алышат. Анан бул жерде чүкөлөрдү көрүп атасыңар, ушул чүкөлөр алардын чоңдору, балдары баары ойношот экен, чүкөлөрдүн дагы башкача аябай чоң топосун чүкөлөрүн, балдардын чүкөлөрүн дагы ойношот экен. Бул деген сүрөттү койгон себеби ушул жаш балдар ушул өзгөрүүлөрдү кабыл алган балдар, бирок ошол убакта өзүнүн өзгөчөлүктөрүн, маданиятын сактаган сыяктуу мисалдар дагы болгон. Эми бул жөнүндө бул маалымат эмне үчүн айтайын десем, эмне үчүн бул камерликтерди тандап алдым, анткени деген камерликтердин келиши менен бизде бир топ суроолор пайда болуп атат, бир топ аларга карата мамиле дагы биз аныктап атабыз, өзүнүн мамилебиз. Алар бизди кабыл алууда бир өздөрүнүн өзгөчөлүгүн байкап кандайдыр бир биз башка экенибизди жакшы кабыл албайт деген сыяктуу карныштар бар. Демек, иденттүүлүк дегенде бул иденттүүлүк бир жерде туруучу же бир жолу аныктап коюучу нерсе эмес, бул коомдогулардын баардык көрүнүштөргө карата ушул этникалык иденттүүлүктөр, ичинен көптөрдү улам кайрадан карап чыгууга муктаж болгон нерсе экенин айтсак болот. Суроолоруңуздар болсо берсеңер болот, ушуну туурап карап көрөлүбүз. Чоң рахмат. Мухаррам эженин ошол камерлик кыргыздар жөнүндө изилдөөсү фильм болуп дагы чыккан. Ошо YouTube'га кирип эле кош мекендүүлүк камерлик кыргыздар деп жазса биринчи чыккан фильм, ошону көрсөңүздөр да болот. Азыр биз панелди бүткөндөн кийин суроо жооп өтөлү. Азыр Чоробек Садамбек мырзага сөздү берели. Рахмат. Так, менин темам бүгүн кыргыз тили, ошо кыргыз иденттүүлүгүнүн өзүлүү болуп алуу деген. Ошол теманын тегерегинде жүрөм. Мисалы үчүн мен мындай суроо берет элем. Иденттүүлүк издебей эле койсо болбойбу? Иденттүүлүгү жок, жашап кетсе деле болбойбу? Мисалы үчүн эгез кишилер бул жашоодо эң кымбат нерсе сүйүү дейт, эгез кишилер сүйүү көрбөй деле жашап кетет го. Өздөрүнүн айтканы боюнча. Иденттүүлүк сөзсүз издеш керекпи? Мисалы үчүн 100 жылдан бир азыраак убакыт Осмоналы Сыдыков жана кыргызстандын санжырасын тарых китеп кылып жазып жүргөн учурда 20-жылдын башында ал ошо уруулардын санжыраларын издеп жазып отуруп ош жакка өткөндө ошо китебинде бар, атыгине уруулары ашып кетсе 3 атасын, 4 атасын билип эле калганын издештирбей калышыптыр. Булар шаардык болуп кетиптир дейт да. Ошол 100 канча, бир 120 жыл мурун болсо керек, ошо кезде эле биз аларды, ошо 120 жыл мурун кезде Кыргыздын эң биринчи иденттүүлүгү бул эмне болгон? Кайсы уруудансың? Уруң ким? Ата-бабаң ким?
эң биринчи кезекте ошол паспорт катары колдонулуп, ошол аркылуу бул коомдо ким экениңди тастыктап, ошол менен өздүгүңдү билдирип, мен киммин деген суроого жооп берип келдим да. Убакыт өттү, азыр эми андай кылыш азыркы коомду көп жакшы көрүнүш катары кабыл алынбайт. Тескерисинче мындай чектеп калдык да. Мен айтайын дегеним, жана Юваль Ноа Харари деген бар, ошол киши мисалы үчүн неме деп айтат да. Азыр улуттук мамлекеттер өз доорун бүтүрүп баратат. Анткени ал өз функциясын жакшы аткарбай калды. Улуттук мамлекеттер, улуттук дегенде азыркы мамлекеттерде бир кайсы бир улуттун тегерегинде курулган мамлекет. Улут дегенде алар өздөрүнүн тилинде, бизде жана жарандык менен улут деген сөз аларда бир сөз да. Ошондо мындайча айтканда азыркы ошо бир мамлекеттин жарандары өзүн ошол мамлекеттин улуту деп эсептейт. Анан ошол улуттук мамлекеттер эмне үчүн өзүнүн функциясын жакшы аткарбай калды дегенде, интернет келди, технологиялар келди. Жана ковидте көрдүк да. Мамлекет кылалбаган нерсени эл технологиянын жардамы менен өзү уюшуп, өзү аткарып кое алат экен. Мамлекет негизи мурун ошол ролду аткарчу. Мобилизация ресурсов, анткени байланыш жок кезде бир нерсени уюштуруп, мобилизация, социалдык мобилизация кылуу аябай кыйын болчу. Ошол ролдун көбүн мамлекет аткарчу. Азыр эми чоң инфраструктуралык кандайдыр бир проектлер эле калбаса, мисалы үчүн алыскы райондорго жол салуу, электр өткөзүү, суу тартуу сыяктуу. Бирок аны деле карап көрсөңөр, эл азыр өз алдынча уюшуп кылып атат. Ошо менен мындайча айтканда мамлекеттин функционалдык жоопкерчиликтери коом боюнтуп атат да. Анан ошо менен жүрүп отуруп, улуттук мамлекеттер балким силер көрүп каласыңар, бир 60-70 жылда жок болуп кетиши, жок такыр жок болуп кетпейт, баягы бөлөкчө формада өтүп баштайт да. Азыр чоң корпорациялар бар. Алардын акчасы көптөгөн улуттук мамлекеттердикине караганда көп. Технологиялары алардыкынан көп. Ошол эле мисалы үчүн Google'дун, Facebook'тун бюджетин, алардын канча триллион доллар турганын карап көрсөңөр, түшүнүктүү болот да. Мындайча айтканда, ошо технологиялык лидерлер эми мамлекеттин ролун ошолор аткарып калышы мүмкүн деп атат да. Алар ошо мамлекеттер жана колу бутунан байлаган идеологиясын четке калдырып, алар балким бир аралдарды сатып алабы, ошондой кылып шаар мамлекет куруп башташат деген божомол да. Шаар мамлекет эми адамзаттын тарыхында болгон иш, Грецияда там города полиси деп неметчүбүз, полис ошо шаар мамлекеттерде. Ошого кайтып келебиз деген нерсе келип атат да, идеология. Анан ал андай мамлекетке кайтып келгенде, аженде мындай бир чоң идеология жок. Жөн эле мындайча айтканда жашоо керек, сапаттуу жашоо. Ошону менен мындайча айтканда дүйнө ошол жака жылып баратса, бир акыр бир 70 жылда ошо өтөт деп атсак, мен мисалы үчүн Советтер Союзу ураганда 17 жашта болчумун да. 30 жыл мен ойлогом аябай көп убакыт депчи. 30 жыл өтүп кетти. Билинбей элечи. Ошондой эле 70 жыл өтүп кетет, байкабай каласыңар да. Мындайча айтканда, азыр силер ошол изденчүлүктү издеп атканда 30 жыл ылдам өтүп кететине ишенип, ошол жакты карасаңар болот да. Бул бир. Экинчиден, азыр да бир аябай популярдуу сөз бар, cancel culture деген, Да, жокко чыгаруу маданияты. Жокко чыгаруу маданияты Кыргызстанда барбы? Жаштар арасында жайылып атабы? Да. Мисалы үчүн силер эмнени жокко чыгарасыңар? Алага чүн. Бир. Окей. Салттар дейм, салттар дейм. Кайсы бир салттар? Эми ала качуу салт эмес, бул кылмыш. Мисалы үчүн неме дейли? Невзоров деген журналист бар.
Туңар білем? Невзоров. Бұл ютубқа кірсеңер табасыңар. Ошо киши, окей, ладно, гимн Достоевскийді оқыды эле. Ну, любой чыгармасын Достоевский, окей. Толстойдукун ким оқыды эле? Толстойду. Толстой улуу жазуучубу? Вообще жоқ. Неге? Бізге деген жөнөкөй яны тиіп қойған сияқты. Вот, Достоевский, Толстой деген романында 600-ге жақын персонаж бар, ошондуктан ал ушунчалык илеки, аны 10 жыл бою жазган, орус тил мугалими аны идеал болгон. Болдубу? Дагы кандай пикирлер бар? Олимпиададан өзүнүн каалоосунан болуш керек. Балким ошол адамга бир адамга жагат натурасы. Бир адамга жакпайт. Ошон үчүн Олимпиаданын индивидуалдуулугу сакталып аткан ошондон да. Бирөөнү жазып бирөөгө жапкаштым. Объективдүү карарга аракет кылыш. Менин суалым бирок мындай да, мисалы үчүн Толстойду бизде орус адабиятынан, кыргыз адабиятынан деле окутат, бул дүйнөлүк деңгээлдеги чоң адабий мурас катары таралат да. Мындайча айтканда, көркөм сөздүн чеберчилик туучусу да. Невзоров эмне дейт? Война и мир жана романы боюнча. Бул ошол 30 000 жараны согуш талаасында өлүп жатканын дамтаган роман дейт да. 30 000 орус жоокери ошол талаада өлүп, кырылып жатканын дамтаган роман дейт да. Анан ушул романды окуган киши кантип жакшы киши болот дейт да. Бирок ошондой эле суроо бар да мендечи. Мисалы үчүн Манасты эч ким окуп чыккан эмес да. Мен окудум. Саякка карап айтты. Көбүнчөсү окуган эмес да. Саяк биз улуу кыргыздын Гомер дейбиз. Бирок ошол биздин Манаста деле кээ бир бүгүн биз туура эмес деген нерселер ошол жерде айтылып дакталып коюлат мисалы үчүн. Эң соңуусу окубаган кишинин айта берет. Бирок Семетейди ачып карасаңар, Семетейдин окуясы эмне менен башталат? Анын энесин төркүнүнө өзүнүн атасы бала берген, чоң атасы. Ал аяктан кайтып келип атат, биринчи кезекте эмне кылып атат? Чоң атасы небересине бозоого уу салып өлтүрүүгө аракет кылып атат. Ал болсо анан ошондон улам кайра өзүнүн чоң атасын өзү өлтүрүп атат. Эгер мындай чындап окуп келсең, ал жерде мындай кыргыз баягы улууга кол көтөрмөк турсун сөз тийгизбеш керек деген сыяктуу нерселер мындай эле калып калат. Же болбосо Сагынбай Орозбаковдун Манасы, ал жерде неме бар, ак падыша бар. Ак падыша менен Манас бажа болуп калат. Ал ошол барып Европаны басып алып, кайра келатып, анан баягы саясатка турулаштырып, ак падыша менен чабышып, ал жетпей, анан экөө бир тууган кыздарды алып, ак падыша экөө бажа болуп, куда болуп, анан кайтып келген жерлер бар. Манасты чындап окуса, Сагынбай өз айткандай, жана айтып кетпеди, көбү тегин көбү үчүн дейт, көпчүлүктүн көңүлү үчүн. Манасты биз өзүбүз ыйыкташтырып алдык да. Кийин Манасчы деген сөз өзү 30-жылдары чыккан. Чейин Манасты айткан кишине жомокчу дейчү. Ал эч кандай ыйыкташтырган эмес, Сагынбай өзүнүн чыгармачылыгын ыйыкташтырган эмес. Ал мен жомокчумун деген. Көбү тегин көбү үчүн, көпчүлүктүн көңүлү үчүн көбүп келген киши жок. Алар Манаска мындай жомок катары эле кадимки чыгармачылык катары мамиле кылышчу да, 100 жыл мурун. Анан 30-жылдары Манас деген сөз чыкты, 50-жылдары конференция өттү, анан биз кайра ошо иденттүүлүктү издеп баштаганда, биз Манастан издеп баштадык да, аны ыйыкташтырып саттык. Азыр аны эч ким окубайт, любой классиканы эч ким окубайт, бирок баары ошол сонун дейт да. Ошол эле Невзоров кайра айтты. Достоевский бул орус фашизмин тарбиялаган адабият дейт да. Бизде болсо Достоевский это что-то такое, чего нельзя трогать. Мен силерден сураган себебим ошо да, жаштар арасында ушундай баарын эле кабыл ала бербей, ошол мындай жокко чыгаруу маданиятына ээчилгендер барбы дегенчи. Мисалы үчүн мен силерден кичине жашыраак балам айтат, эгер ошол Толстой романын жазып аткан учурда
Россияда Адис редактор деген редакторлар бар болсо, анын жанагы романынан бир 5-тен 1 калмак экен да. Ал ошончо чоң жазылып калган себеби болгону Россияда агентте Адис редакторлор жок болуш экен. Ошондуктан суроону бергенде бизге иденттүүлүк эмне үчүн керек деп бериш керек. Ал бизди эмне күтүп атат? Анан ошол жака бизди мисалы үчүн кыргыз тили ээрчитип бара алабы? Ошо бизди глобалдашып келаткан дүйнөгө аралаштырып, катыштырып, ошондо өзүбүздүн ордубузду таап бере алчу билбейм, курал дейбизби, каражат дейбизби, ошол нерсе болобу кыргыз тили? Эми Google'нун немеси бар, тизмеси, жакынкы жылда канча тил жок болот. Калп айтпайм, жүздөгөн тилдер жок болот. Кыргыз тили анын арасында. Ошондуктан кыргыз тили иденттүүлүктүн өзөгү болобу деген суроо мында ачык суроо да. Эмне үчүн керек иденттүүлүк? Балким товар катары керек. Иденттүүлүктү товар кылса болобу? Бренд. Окей, K-pop ким бар? K-pop эч укпайбы? Бар. Аниме көргөндөр барбы? Сериалдарды. Бул эмне? Аниме ошол эле K-pop. Бул ошол маданият, Жапон маданияты, Корей маданияты. Аны товар кылып сатса болот экен да. Балким ошон үчүн керек анда. Балким анда ошондой ойлонуш керек. Мисалы үчүн ошол эле биздин жомокторду, дастандарды алып жакшы аниме кылып дүйнөгө тартууласа болот да болот. Мисалы үчүн жана Тентек деген долбоор бар, ошол байкуш балдар жана Манастын орусча, кыргыз тарыхын орусча видео сабак кылып чыгарганына калп айтпасам 6-7 жыл болуп калды. Те Атамбаевдин убагынан бери эле ошол жана Манас жөнүндөгү эпизоддорду кыргызчаларга акча беребиз деп коюп беришпей жүрөт да. Эми бул биздин немебиз да, мамилебиз. Бирок сүйлөсөк айтабыз, ой, айылда балдардын баары YouTube'дан орусча мультиктерди көрүп атып эле, айылда балдардын тили орусча чыгып калды. Кыргызча эмне эчтеке кылбайбыз деп. Яна ошого окшогон жигиттерди колдосок бирдеме болот да. Сүйлөй берсек, андан эч нерсе өзгөрбөйт да. Анан ошол иденттүүлүккө келиш үчүн эмнелер керек? Эми жерде экономиканы эске албай коюу мүмкүн эмес. Экономикалык көз алдымчалыгы жок болсо, баары бир дайым көз каранды болосу. Глобализация технологиялары жөнүндө айттым. Анан азыр эме мындай болуп атпайбы? Ошо иденттүүлүк табыш үчүн кандай шарт керек? Ага сөзсүз эле бир шок керекпи? Мисалы үчүн Украина андай, мисалы үчүн ошол Украина менен согуш башталар астында Путин сөз сүйлөдү. Билген болсоңор керек. Сөзүнүн кыскача мааниси Украина деген мамлекет болгон эмес. Ол Ленин атабыз, аны просто Россиянын бир өңүрүн кыркып туруп эле сен Украина болосуң деп жаңы мамлекет кылып койгон. Мындайча айтканда, бул англисче месседж дейбизби, бул билдирүү мурунку Совет республикаларынын баарына эле адрестелген билдирүү болду да. Ага чейин казактардын тарыхы жөнүндө айтканы бар. Кыргыздар жөнүндө сөз деле кылбайт да. Анан ошондой чоң коркунуч жаралган, чоң ошондо гана иденттүүлүк пайда боло калабы, ошол учурда гана керекпи? Мисалы үчүн азыр мына балким окугандырсыңар, акыркы күндөрү дайы кайра чыга баштады, уйгурлардын тагдыры, Кытайдагы уйгурлардын тагдыры. Аларды эми мындайча айтканда иденттүүлүгүн жок кылып, Кытай сиңирген атат да, сиңирип атат, сиңирген атат эмес, сиңирип баратат да. Бизге деле ошондой коркунучтуу болсо эмне болот? Биз ошо иденттүүлүгүбүз үчүн туруп, мисалы үчүн украиндардай болуп согушканга даярбыз. Окей, мен ошол сөзүмдү Украина менен бүтүрөйүн дегем.
Анткени алар дагы азыр ушул согуш башталганы жана Путиндин сөзүнөн кийин өздөрүнүн иденттүүлүгүн издеп атышат да. Ошол видеону ошол көрүп коелу. Андан кийин суроолор болсо, мен калгандар боюнча суроолорго жооп берейин. Не хоче чекати закінчення війни. Тож він ніколи цього не пам'ятає. Розумієте, в Росії завжди була стратегія отого стирання оцієї пам'яті. Мені дуже багато друзів писали, ти чого больний, яка весілля, типу, там, під час війни. Я відповів так само, кажу, чого боятися, чого чекати. Це життя. Ну, YouTube там вольно так, що інтернет, там чекати. Жерімізден башында жазылады, байқасаң ал батыстан тиги чыгышынан аларда аябай чоң айырмашылык бар да, батыш Украина, чыгыш Украина ортосунда. Биздикилер дагы чындык түштүктөр чоң айырмашылык. Alыс кетпейді, баскенде алсақ болды. Украина, біз Қырғыздар өз үстіне чарады да, Өзбекстан, Тажикстан, шекарасында жанышқан адамдарға иденттүүлүгүн жоготуп бараткан өзү алар деген тилин жоготуп, улуттун тарыхын сактана біз ошого да жардам беришибиз. Мисалы үчүн өткөндө былтыркы согуш учурундагы Баткендеги чекараны кайтарган Саламатсыздарбы? Сиз пример катары Украинаны келтирип жатасыз. Мен алыс кетпедим, биздин Баткенде алатмын да. Баткен Тажикстан менен чектешкен, жана Өзбекстан бар. Булар деген канча жылдардан бери эгемендик алгандан бери запка жеп келет да. Аны биз согуш болуп чыккан учурдан кадыр биз баштадык, жылдардан бери. Бирок буга чейин алар деген тилин уже жоготуп баштаган да. Себептеги эмес, алар кыргыз тилинде сүйлөшөт чегарадагы, тажиктердин тилинде сүйлөп башташкан. Аны эске албайбыз. Өзбекстанда чектешкен жерлерибизде өзбек тилинде сүйлөп башташкан. Телевидение болсо өзбек каналдары жана тажик каналдары тараттат да. Кыргыз каналдарын көрсөтүшпөйт. Эмнеге бул биз кош кайрыгер мамиле жасоодон деп ойлойм да. Сизде болгон, бизде болгон жаш активисттер ошолорду да көтөрүп чыксак болот. Мына жакында эле Өзбекстанда болгон чабуулда канча адам каза болду? Bir ay өтө элек 2 адам каза болду. Аны да эске алсак болот да. Ошол төрдө отуруп, чекесинен басып келатып, биздин иденттүүлүгүбүз ошол тил менен эле жогоп баратпайбы. Мисалы түндүк түрктөр Баткенге барып согушпайбыз, турбайбыз, жашабайбыз. Анткени биз алышкан эмеспиз башынан. Мисалы мен өзүм нарындан болуп, университетке тапшырганда тартык болсун, жалалаттык, оштук, Баткендик болсун деп биз кичине отторжение болуп турчу эле, алатайчы. Biz içeri alaşıp, süйлөшүп баштагандан кийин бөлүштүк да. Бирок биз алыс кетпей эле ошону ичери эле маалыматтар менен бири алмаштырып, маалымат, пикир алмаштырып, коомдоштурсак болот да. Ошондо биз тилибизди кандай учурда жоготпойбуз деп ойлойбуз. Биз тилибизди өзүбүз биринчи кыргыз тилинде сүйлөп, жаңы сынган тилдерди дагы
кабыл алуу менен бирок кыргыз тилин туура элементивде которуп түшүндүрсө болот да. Мисалы үчүн көп учурда которулушат кыргыз тилине элементив менен. Бирок ал деген практикада алып келгенде бул колдонулбаган сөз, жаңы сөз, бирок кыргызча деп эле которуп кое беришет да. Мен ошондой болуп каршымын. Сиздин соңуңуздан жооп берип кетейин. Бирок ошо Баткенди дагы эске алсак дейм да, Украина ал чоң маселе. Ніколи цього не пам'ятаю, щоб це на нього ніяк не відобразилось. Не знаю, як діти на це будуть реагувати. Я, звичайно, не буду привчати Андрія, що Росія – це поганий народ, що не буду змушувати його ненавидіти людей. This is the memorial for those that were killed at Maidan in 2014. It was followed by the annexation of the Crimea and war outbreak in eastern Ukraine. That year marked a massive transformation for many Ukrainians. Ми одразу перейменували на хліб Чорнобаївський. Ми хочемо виключити все з лексикону, що стосується російської мови і російської культури чи російської історії. Доброго дня. Наша перспектива перемогти. Нація зараз. Ми зараз фактично творимо політичну націю. Зараз. Націю. Війна її сконсолідувала. Ви знаєте, я не знаю, коли була така згуртована, міцна нація. Країну будуть відбудовувати. І повернуться такі патріоти. Повернуться і є тут такі патріоти, які будуть просто її відбудовувати. Goodbye. Можно байқасаңдар, ешкім орысша сөйлеген жоқ. Олар уже орыс тілінен толығымен баштап деп, өздері жаңа айтып жатқандай, орыс маданиятына, тарихына тиесілі болса барып жоқ ол кісі да. Мен айтайын дегенім шуны ойланып көрсеңіз керек та. Біз қазір бір жаңа идея керегіне берекеш үшін бізге де осындай бір чоң шот керек. Идентілік табыс үшін, бізге сондай үшін қалай мындай жөніне шашыра өле, жай жашап жүргеннен біз жақсы. Шындай ашықсыз бар. Рахмат. Рахмат, анда біз талқуымызды олай берсек.
Азыр Мухаррам эже интервью берип атыптыр пока азырынча. Суроолор болсо биз азыр 4 суроону биринчи жыйнап алып, анан 4 суроого жооп берели, убакытты экономдош үчүн. Кимде суроолор болсо кол көтөрүп бере берсеңиздер болот. Азыркы биздин Кыргызстандын ситуациясында мындай сөзсөз болот. Кыргызстандын ситуациясында биз бир идеологияга биригишибиз керекпи? Же болбосо жана өзүнүн жаткан өзүнчө эле бөлүкчөлөр болот да, жана МПО өзүнчө, мамлекеттик өзүнчө эле болуп бөлүгө бериш керекпи? Өзүнүн идеясы менен. Биринчи суроо кетти, дагы кимде суроо бар? Бизге идеология эмне үчүн керек? Элдерди башкарыш үчүнбү же дагы бир максаты барбы? Эмнеге биз бир идеологияга баш ийишибиз керек? Саламатсызбы? Мындай суроо, улуттук үдүктүүлүктүн мындай немелерине, негиздерине эмнелер кирет? Мисалы үчүн биз эмнени улуттук үдүктүүлүк катары алышыбыз керек? Тилден башка да. Мисалы үчүн эгерде биз адамдын өңүн же маданиятын деп турган болсок, мисалы үчүн чыныгы кыргыздын өңү бүгүнкү күндө эч кимди айта албайбыз да, мынакей бул чыныгы кыргыздын өңү депчи. Же болбосо биздин маданият деп турган болсок да, кайсы маданиятты алабыз? Мисалы үчүн 7 аймакта бирок 7 башка маданияттар бар да, мисалы үчүн ошол эле конотор сыйлоо, башка нерсе. Ошондо биз кайсы кыл иденттүүлүктүн негизи катары эмнелерди тандап алабыз? Жанагы эмнелер кирет? Чоң рахмат. Азыр бул суроолор бүтсүн, андан анткени баары окшошураак кетти. Эми идеология жөнүндө суроого жооп берсем, эмне үчүн идеология керек? Эмне үчүн идеология издеп атасыңар? Идеология өзү бул саясий термин да. Бул жанагы жасалма жол менен жаралган термин. Бул мындайча айтканда ошо элди башкарыш үчүн бир идеянын, именно бийликтин максатында бир идеяга элди сүрүү. Советтер Союзунда болгон нерсе. Азыр мисалы үчүн Россия болгон. Бизге идеология деген сөздү бегеле унутуш керек. Бизге идея керек да. Кыргыз болуу идеясы, жакшы жашоо, сапаттуу жашоо сыяктуу жөнөкөй идея керек. Жана Жыргалбектин ыры бар го, колуңан келсе ар бириң манас болдуң дегенчи, ошо кыргызды сактап. Идея ушундай жөнөкөй болуш керек. Ошондуктан кайра эле мен силер жаштар эле эмес, эми тескерисинче. Бүшүлдү канча? Тескерисинче. Жаштардан ушундай суроону укканда мындай көбүрөөк тынчсыздаганда, анткени мисалы үчүн биздики эми түшүнүктүү. Биз Советтер Союзунда өсүп калганбыз. Бизге ар дайым бир жалпы бир нерсе керек. Биз баарыбыз бир жеңге уюшуп, бир багытта жылып, окшош сүйлөп, окшош кийинип, жана котормолор жөнүндө сөз деле ошо да. Бир окшоштукту, жалпылыкты каалайган, билбейм, биздин муумдун канына сиңип калган да. Силерге кайда? Эмне үчүн силер деле ошол баары өз алдынча кете берсе болобу деп сурайсыңар? Чы болот, кетип эле атпайсыңар. Кечиресиз. Жанагы сурооңузга, сиздин комментарийге да комментарий берейин. Тил делечи, тил нерсе да. Тил эч качан катып калбайт, катып калса өлөт. Азыр байкап көрсөңөр, биз бүгүн туура деп сүйлөп аткан сөздүн көбү ошол эле 40 жыл мурун ошо туура эмес болчу. Мисалы үчүн биз мектепте жазганда бара жатат, келе жатат деген сөзсүз бөлүп жазчубуз. Азыр баратат, келатат сопсорунда колдонуп калды. Дүйнө жүзүндө негизи мындай бир эки мамиле бар да, тилдин өнүгүшүнө. Биринчиси бул америкалыктардыкы, америкалыктардыкы баары жөнөкөй. Эл кандай сүйлөп атса, ошону мыйзамдаштырат. Экинчи мамиле бул филологдор, адистер эл моундай сүйлөш керек дейт. Биздики ошондой. Биз ошон үчүн бири-бирибизди тууралап турабыз. Сен эмне моундай ушинтип кантип сүйлөсүң депчи. Мындай сүйлөйт болбойт эмне депчи. Ошол нерсе биздин да каныбызга сиңип атпайбы? Ошондуктан жанагы ар түрдүүлүк жөнүндө айтканда, МПО болобу, тил болобу, диалект болобу, баары эле бир нерсе. Биз ошо бир мында баарын бириктирген жалпы нерсе издей беребиз да. Мындай жайына койсо деле болот да, ошол окей, там ичкиликтердин өзүнүн диалектиси бар экен, көлдүктөрдүн өзүнүн диалектиси бар экен, ошонун баары эле кыргыз экен, анын баарын бириктирип эле сөзсүз монтип кыйнап, адабий тилди алып келбей эле коюп жашай берсе болот экен да.
ошо идеология жалпы бир нерсе издеш керек дегенге мен мындайча айтканда жалпы жок ушундай да. Диалект боюнча айткан эмес болушун чегарадагы элдердин тилин унутуп аткан айтып калды. Ооба, эми алардын тили эмне үчүн өзгөрөт? Анткени алар тажик тарапы менен соода кылып атышат. Күнүмдүк алакка бар, алардын сөзүн алат. Ошо менен диалект пайда болот. Тил тирүү нерсе. Мисалы үчүн биякта, түндүктө, Чүй облусунда бизде орустар менен көп катышкандыктан орус сөздөрү тилибизге кирип атат. Тил аны менен бузулбайт. Тил башка тилдерди кошуп алган менен байыйт, мамчы. Мисалы үчүн англис тилиндеги терминдин баарын азыр мен дагы өзүм ошого катышкан, сөзсүз кыргызчалаш керек деп которуп баштаганбыз да. Анан жакшылап карап келсең, англисче сөздөрдүн түбүн биз арабча сөздөр менен алмаштырып кетебиз. Анан арабча, англис жана арабчага алмаштыргандан ал кыргызча болуп кеткен экен. Анан ошо мен мисалы үчүн азыр көп нерсе терминдерди которууга каршымын да. Каршы эмесмин, менин позициям, мисалы үчүн биз дүйнөнүн бөлүгү болгубуз келсе, дүйнөнүн кандайдыр бир стандарттарды дебейин, жалпы трендте болуш керек. Мисалы үчүн жанагы айлардын жылдарын аталышы. Окей, биз азыр дүйнөлүк трендтебиз, бирок алып туруп кыргызчага отуруп койсок болот. Жалган куран, чыңгыран, аягын она, там 3 5 Но бул жакшы эле өзгөрүш. Иденттүүлүктөн караганда, бирок мисалы үчүн туристтердин көз карашынан караганда, Кыргызстанга качан келем, качан учуп кетем деп өзүнүн баягы келип кетишин пландаштырса, анда биздин календарь дүйнөлүк тилдеги жана жун, жыл, жулай, май дегенге туура келип атса, аларга пландаштыруу оңой болот да. Биздин өлкө мындайча айтканда бир кичинекей кадам болсо да аларга ыңгайлуу болуп калат. Андан сырткары эме суроолор 3 суроо кеткен. Идеология эмнеге керек? Улуттук иденттүүлүктүн негиздери, анан эмнеге идеологияны издейбиз деп. Ошондон эле бир жооп бердим. Башка жооп болсо, дагы суроо бере берсеңиздер. Мен дагы кыскача комментарий берсем, биринчиден ошол Баткен жөнүндө, чегара жөнүндөгү сиздин сөзүңүзгө улай. Айтып атпайсызбы, Украинаны эмне кылалы, Баткенде эле сүйлөбөйлүбү деп. Украинаны сүйлөгөнүбүз мен деле ошону келтирдим, мисалды. Бул деген ошо азыркы кезде, ошо азыркы убакта маалымат майданында эң бир кечке сүйлөнүп аткан маселе да, эми ал мындайча айтканда ыңгайлуу мисал десек болот. Бирок Баткен албетте ал өзгөчө кыйын бир татаал маселе Кыргызстан үчүн. Бирок ошо Баткен маселесинде тил жагына бурчу болсок, мен ошо чоройга айткандай, бул сөзсүз башка жакын жашаган же аралаш алыш бериш кылып соодалашып же сүйлөшүп туугандашып жүргөндө аралашкан сөздөр ал маселе эмес. Бирок сиз айтып аткан жанагы өз тилин билбей калды дегендер андай деле бир болгон жок. Эми Баткендин тургуну катары айтайын, андай жоголуп кетип сүйлөбөй калды деген көрүнүш деле жок. Тажикче сүйлөп калган жок, ал такыр башка тил болгондуктан мүмкүн. Өзбекче бар, бирок ал өзбекче мен сону түшүнөм, бирок кыргызча эле сүйлөйм, бирок андай такыр өз тилин унутуп калды деген деле жок, маселе жок. Бирок сиз айткан жери ошол биздеги бөлүнүп жарынуу же бири-бирибизди түшүнбөө деген бул чындыгында менимче жана иденттүүлүк маселесине келип такалат. Могул жигит айтып атпайсызбы, бизде 7 дуан 7 маданият деп. Кайра айтмакмын, 7 дуан деген бул 94-жылы пайда болгон, 2099-жылы пайда болгон административдик эле нерсе. Кыргыздын маданий салтыбызда кылымдар бою келген нерсе эмес, бул жөн гана областтардын границасы. 9 бизде 7 депке бөлүнбөйбүз биз. Бирок жана сиздер айткандай ошол ар бир аймактын өзүнүн сөзү бар, ар бир жердин өзүнүн колдонуп жүргөн лакабы бар. Бул менимче чындыгында бул тилдин байлыгы. Ошону кабыл ала билүүбүз бул биздин улут катары тарбиялануубуз, чоңоюубуздун бир процесси десек болот. Анан ошондон улам сиздин өтө татаал концептуалдык сурооңуз иденттүүлүк деген эмнеден куралат? Менимче чындыгында бул жерде сиздин сурооңузга жооп катары дароо идеологияны сунуштап келишкен да бизге жетекчилерибиз дагы. Анткени ушундай татаал суроого оңой жооп ушул идеология экен. Мына 7 осуятты билгиле, баарыбыз билсек болду. Ошол кыргыз бойдон
кыргыз деп бизди туташтырган ошол жетөө сыяктуу болуп калат. Же баарыбыз калпак кийели, 5 мартта калпакты майрамдайлы, ошондо баарыбыз калпак кийген кыргыз болуп калабыз. Менимче конкреттүү бир жанагы тырмакча кое турган, галочка кое турган иденттүүлүктүн критерийлери болбойт. Бул деген процесс. Ошол камыр-жумур болуп, айлануу, сүйлөшүү, биригүү, коомдошуу аркылуу акырындап келип, ошол кандайдыр бир сыпаттарга, кандайдыр бир бирик баарыбызды бириктирген, туташтырган бир эмелерге, критерийлерге ээ болуу эмеси. Биз иденттүүлүккө жетиштик бүгүн. Же азыр иденттүүлүгүбүз жок деп бир конкреттүү бир чекит коюу деле мүмкүн эмес. Азыр деле бар Кыргызстандын, кыргыз элинин иденттүүлүгү бар. Ал чар жайын кайсы бир деңгээлде бирөө бул могул кыргызчылык деген, кыргыздык деген бул десе бирөөлөр жок ал эмес деп ушундай бир макулдаша элек биздин жерлерибиз бар. Ал деген сөзсүз баарыбыз бир нерсеге макул болушубуз керек экен, баарыбыз бир нерсени кабыл алышыбыз керек деген болушу мүмкүн эмес. Япондор иденттүүлүк өтө күчтүү деп ойлойбузбу? Япондордо ушундай күчтүү, кылымдар бою канча өнүксө дагы, канча аралашса дагы өздөрүн жогото элек деп, традицияга өтө катуу кармангандар. Аларда, мисалы үчүн, элинин жарымы, дээрлик жарымы христиандар. Сырттан келген дин. Ал христиан, элинин жарымы христиан болуу улутту жоготкон жок, улутту азайткан жок, мүмкүн көбөйттү. Же тилинин ичинде толтура англисиден алынган сөздөр бар. Bir az gana Japonca okusam, kompüterde bilesizler mi değil? Japonca. Pasakon. Pasakon. Al kayıktan gelgen. Nukurak Japonca'da yoklar. Agorsa personal computer degenin kıskaça pasakon da. Ana Japonca tili şunda olmalıdır. Pasakon. Bu degen kayreyle sırttan aluu, arkanday başka tillerden, madaniyatlardan özünü singiriп алуу ал коркунучтуу эмес. Бирок ошол бир элди бириктирген, уюткусу болгон, баарыбыз да могул деле кыргыз, бул деле кыргызчылыктын бир көрсөткүчү, бир критерий, бир жагдайы деп биле баштаганыбызда, демек ошол иденттүүлүк бекемдеп баратат, же чоңоюп, талымдап баратат деп түшүнсөк болот. Жанагы пландаштырып, бул жагынан келдик, бул жагын жетишпей жатабыз деген сыяктуу бул проект эмес. Идеология ал такыр жардам бере албай турган нерсе мындай. Ушул жерде кайрадан сол жерге барса, мисалы үчүн биз айтып өттүк, Украина мисалы да. Украина мисалын айтып өттүк, биз бүгүн улуттук иденттүүлүгүнө келип жатат да. Издеп ачак тилине кайта баштады. Бирок бул деле ушул конфликттин кандайдыр бир чыгышына ошол нерсе себеп болгон да. Мисалы шанары деген өзүнүн өлкөсүндөгү орус тилинде сүйлөп адамдарга украин тилинде сүйлөшүбүз керек, бул нерсени чыгарышыбыз керек деп аларды эле мындай аргасыздан кылдырган да көп учурдачы. Ошондо да эл ичинде жанагы эле биз бүгүнкү күндө катуу ырсычы болуп аткан жерлерде азыр үчүн бирден бир чыгыш ушул болгон да. Биздин орус тилинде сүйлөшүүбүзгө бизге тоскоол болуп, бизге украин тилинде сүйлөйлү деп билеттен деп атат депчи. Анда бул деле кандай болуп калат? Мен Украинада жашап көргөн, жашагандардын, жүргөндөрдүн арасында биринчиден факты катары айта кетиш керек, андай толук бир кабыл орун алган ушундай басмырлоо же күчкө салып украинча сүйлөтүү деле анча болгон эмес экен, бирок болгон учурлар катталган. Бирок Зеленский өзү атагы каяктан чыкты? Орусча комик болуп жүрүп атактуу болгон. А бирок Украина деле Кыргызстан сыяктуу эле. Биздин жакынкы тарыхыбыздын ошо бизге эмнеге алып түшүнүктүү болгондугунун бир себеби баарыбыз ошо Советтер Союзундагы коммунисттик партиянын проектилери катары чыккандыгыбыздан ошо иденттүүлүк маселесинде. Азыркы алардын немелери деле, маселелери деле, алар деле ошол эки революциядан өттү биз сыяктуу жакын эле кыска убакытта. Ошондуктан түшүнүктүү, алардыкы деле кыска 30 жылдын ичинде бир топ мындай көбүнесе эски тарыхта 100 жылдап, 200 жылдап
болчу процесстер өтө бат өтүп калгандыктан, элдер ошону сиңирип үлгүрө албай калгандыктан ушундай албетте катаклизмдер болуп келген. Аларда бизден да чындыгында татаалыраак маселелер бар. Бул деген бирок тилекке каршы алар ушу согуш аркылуу, жоготуу аркылуу улут курууга душар болуп атышат. Ошонусу жок аркылуу. Мухарам эжеде комментарий бар экен. Мен ошол бул кыздын суроосуна кошумча катарда бул жакта айтып атышпайбы, тилдин ар түрдүү мутамил нерсе анан деген диалекттерди дагы тилдин байлыгы тарабы алыш керек деп. Тил ошондой түшүндүрөт да негизичи. Бирок менимче сиздин сурооңуз укуктук маселе жөнүндө окшойт. Ушу баткенде туруп анан кыргызча тилдени көрө албай, маалымат ала албай деп атасызбы? Ошол жөнүндө ал деген ал иденттүүлүктү мүмкүн таасир ете турган нерсе, бирок бул укук маселеси болот дейм да. Ал эми тилге келгенде азыр айтып атат, тилди стандартташтырат деп. Тилчилер стандартташтырат, тилдик идеология деген бар, тилдик саясат деген бар. Кайра эле ошол саясатчылар баарын стандартташтырат да, бул туура бул адайы тил, ал бул деген диалект. Бизде убакыт аз калыптыр, эки эле суроо. Асылбек агай. Менде суроо эмес, мындай көңүлүңүздөрдү буруп коюп турган жагдайда Чурабектин слайдында жанагы баласы менен илеп отурган педагог экен байкадыңыздарбы? Азыр бизде жанагы педагог менен Сузактагы педагог менен балдар менен талаш болуп атпайбы? Байкадыңыздар, экиге бөлүнүп калдык да. Педагогдор колдоп атат, ата-энелер сабаш керек деп атат, балдар талашып атат да. Эми бирок караңыздарчы, ушул талаштын ракурсунда жанагы педагогдун айтканына эмне деп айтты? Педагог ким эстеп калды ушуну? Мен орустардын жек көрүшүн жаман. Ой, балам дейт, ушул орустар бирөө жаман деп эстеп калышын, ошондой аң сезим калыптанып калышын каалабайм дейт да. Бүткүлүңүздөр мына педагог. Я душман. Украина. Ооба душман кылып атышат бирөөнү. А бирок агартуучу көрдүңүздөр мына кыздар, нукура агартуучу мына ушул. Мына командага. Мына коомду дүйнөнү оңдой турган жарандаган сезимди калыптандыра турган ушул. Ушуну эстеп койсоңуздар, рахмат. Мен да жанагы Баткен областында тил боюнча айтканга бир аз кыстап кетейин. Мисалы, мурдагы убакыттарда балким туура интернет массалык каражаттар өзүнчө болгон интернет өнүгөрдөн мурун телеканалдарда жана жергиликтүү мамилелер таасир берген да. Бирок менин өздүк байкоом боюнча бүгүнкү жаштарга мисалычы геолокациялык жайгашышка же өздүк ич-ара элдин мамилесине караганда комшулаш мамлекеттер менен азыр өздүк көрүп аткан биздин смартфондор же интернеттеги пространство көбүрөөк таасир берүүдө, даже тажикче эмес, башка англис тилине же орус тилине уга алууда да, мисалычы. Бул биринчиси. Анан экинчиси менин суроо катарындай жанагы азыркы мисалы ааламдаштуу доорунда анан ар кандай маданияттордун мисалы кагылышуусу дейбизби, чатышуусу дейбизби, же кандай айкалышуусу дейбизби, маданияттардын мамилесинде биздин мамлекеттин эс тутум саясаты кандай болуш керек деп ойлойсуздар мисалы да, же эс тутумга кылган мамилебиз же ошого болгон процесстеги өзгөрүүлөрүбүз кандай болуш керек мисалы да. Деги эле же кече да ушул маселе козголду, жана китептин ачылышында бизге мисалы союз доорундагы эстеликтердин кереги барбы же жокпу? Бул өзүнчө бир контекст, тырнакча ичинде мисалы. Эстик маданият. Аны түшүнөсүң. Биз негизи бир нерсени биринчи жакшы түшүнүшүбүз керек. Кайра жанагы иденттүүлүк дегенде биз кимбиз деген суроо жооп беришибиз керек да. Менин жеке пикиримде биз советтик кишилербиз, далечи. Биз кыргыз эмеспиз. Биз ошо украиналар деле, биз деле, белорустар деле, биз баарыбыз советтик кишилербиз. Ошонун идеологиясы менен жашап келатабыз. Ар бир сөзүбүздөн байкалат, да. Анан ошону биз идеология бизге сиңирип койгон аң сезимди өзгөртүш үчүн эмне керек? Бөлөк маалымат. Пропаганданын баарын жаап таштаган. Мисалы үчүн ошол эле 28 Панфиловичтин эрдиги. Карандай калп. Журналист ойлоп тапкан калп. Аны архивтерди ачканда билинип калды да. Анан Путин алып туруп архивтерди кайра өзүнүн администрациясына киргизип жатышты. Бизде деле ошол архивтер жок. Ачабыл десе, там бири-бирине баканыбызды кылып коюп турган ата-бабанын балдары чабышып кетет тиги деп айтышат.
100 жылдан ашық уақыт өтті. Небері чөрелер болып қалды. Біз тіп ауышып кетеміз. Мен айтайын дегенім, өзгертіш үшін сол бүлік мағлұматты алышымыз керек. Сол архивтерде, мысалы, басылып жатқан мағлұмат алышымыз керек. Анан ең негізгі айтайын деп, жаңа ең сөзімнің ең басында айтқан нәрсе, cancel culture, сіздерді аябай керек. Анткени сіздер оқып жатқан қырғыз тіліндегі адабияттың бары Советтер Союзының заказымен жазылған. Которылған адабияттар, Советтер Союзының цензурасы өткөрүлгөн гана маалыматтар которулган, китептер которулган. Кайсы авторду жактырып, кайсы авторду Советтер Союзунда окушу керек, Москвадан цензура аркылуу чечилет. Ошондуктан эгер таңдаласыңар, мисалы үчүн бизде Джек Лондон улуу жазуучу болсо, дүйнөлүк рейтингтерден карасаңар, анан таппай турасыңар. Ошондуктан маалыматтарды өзгөчө эгер өзүбүздү таанып издесек, архивтер дайыш. Акыркы суроо болсо. Азыркы сиз айткандай эле иденттүүлүктүн чынында эле кереги барбы дегенге кошулуп калдым, ошондой ой келди. Неге мисалы баарыбыз жан талашып неге англис тилин үйрөнөбүз, же кытай тилин, же япон тилин, корей тилин үйрөнүп атабыз. Бул жакта экономикалык, анткени алдыңкы компаниялар, алдыңкы технологиялык компаниялар ошол тилдерде болуп атат. Биз басым жасай турган, анан издей турган нерселер технологиялык жактан изденели, же ошол экономикалык жактан изденели. Ошондо анан баары бир биз жанагы издеп аткан иденттүүлүк тил, мисалы кыргыз тилин эгерде биз технологиялык жактан же экономикалык жактан алдыда болсок, баары бир биз каалабасак деле элдер өзүбүздүн эл ошо кыргыз тилинде сүйлөп, өзүбүздүн маданият ошол эле калпагыбыз дүйнөгө таралабы деген ой келди да сиздин. Таралбаса да ошол интернет айдыңында сакталып калат да. Анан эгер биз аны жакшы товар кылып сата алсак, кызыккандар көбөйөт. Спрос болсо, экономикада кандай, спрос рождает предложение. Анан ошол өзүбүздүн маданиятка кызыгып, аны жаңы интерпретация кылгандар көбөйөт да. Бизге жаңы интерпретация керек. Бизге Советтер Союзунан калган ортада мына Эмилбек агай келеткен, ал киши айткандай, цементтеп койбош керек. Ал киши айтып атпайбы, манасты дейт, көрүнгөндөй эле чечмелей берсе жарабайт экен. Давайте биз аны жабабыздар деп, только илимпоздорго мүмкүнчүлүк берели, изилдегенге, болбосо көрүнгөндү айта берет депчи. Дегеним ошол да, эгер иденттүүлүктү биз жана корейлер сыяктуу товар кылып сатпасак, өзүбүз эле кызыгып баштайбыз, өзүбүздүн балдар кызыгып. Экономикалык жагын табыш керек. Рахмат, Эмиль агай. Мен кыскача айтмакмын, иденттүүлүк дегенде мен баштаган жерим эгемендик жакынан кирдим да. Ага иденттүүлүк өз алдынча өзгөчө обочолонгон бир концепт катары эмес, өзгөчө ошол эгемендик катары, эгемен сезими катары мен өзгөчө мааниге ие да. Бул сөз анткени иденттүүлүк деген эми башкалардан айырма, башкалардан обочолонгон, өзгөчөлөнгөн бир эмени сапатты билет турат. Өзгөчө K-pop же корейлердин мисалында мүмкүн кайсы бир деңгээлде корейлер өздөрүн да ошол K-pop аркылуу дүйнө аларды кандай караса ошол аркылуу тааный баштады. Анткени иденттүүлүктүн өздүк ички да тарабы бар, сырткы да тарабы бар. Сени сырткы башка адамдар кантип караса ошентип тааный баштайсың. Биздеги иденттүүлүктүн бир чоң маселеси ошол сырттагы башка кишилер, башкалар бизди кыргызды жанагы артта калгандарбы, же жанагы же бузукуларбы деп санап калганда, биз өзүбүздү ошентип сиңире баштайбыз. Ошентип басмырлап, өзүбүздү ылдый карап. Бул дегени бизде ошол эгемендик сезим качан пайдалуу бекем болот, качан пайда боло баштайт, дагы ошол ойлорокто айткан жанагы эс тутум саясатынын мисалы үчүн кандай болуш керектигине бар байланат да. Менимче ошол эс тутум дегенде өткөндөгү биздин басып өткөн жолубузду мааниси кандай экенин, анын бизге ар бир үй бүлөлөргө, жерге, элге, экономикага жана башкага таасири кандай болгон, азыркы биздин турумубуз ошол басып өткөн жолубуз аркылуу кантип бир формага келтирилди, кантип өзгөрүлдү деген суроолорду ачык кое билишибиз керек жана ошого жооп издей билишибиз керек.
немистер эң жаман тарых барактарын басып өтпөдү, элдин баары жаман атка болуп төөлүккө нацисттер. Алардын бир сөзү бар. Vergangenheitsbewältigung. Немисче окугандар билсе керек, узундан узун 3-4 сөздү бириктирип бир сөз кылсалар, ошол сыяктуу сөз Vergangenheitsbewältigung деген түз кыргызчага которгондо өткөндү ойлонуп иштеп чыгуу деген сөз. Өткөндү иштеп чыгыш керек. Өткөндү чемоданга салып кулпулап алып салыш керек эмес. Архив сыяктуу. Анткени анда ошол жана биздеги сурообойдон кала берет, жооп жок бойдон кала берет, бизде ошолдон боштук калат. Ошону ачыктап, изилдеп, суроолоп, ар бир арабызда талкуулап, талашып мүмкүн. Бирок ошондо сөз пайда болот, ошондо маанилер пайда болот, ошондо жанагы эле бизди бириктирген жанагы байланыштар пайда болот. Бир улутка бар. Мен да кичине кошуп чыгып коюш деген оңошто. Азыр деген көп мисалдарды айттык да, өзгөчө мыныска келгенде, мындай сын көз менен да айтып атам, жакшы бирок ошол убакта дагы бир нерсе бар да. Кандайдыр бир жерүү дегенде эле туура эмес, деген бир башкача түшүнүү, башкача колдонуу же башкача үйрөнүү, изилдөө деген нерселерге келиш керек го. Мисалы биз деген азыр гендер деп атабыз, феминисттер деп атабыз. Ошол эле нерселер ошондой эле ушунчалык терең мааниде айтылган жерлер бар да. Мисалы үчүн Манаста Канкейдин айтылган чакырды деген. Мындай айтканда бул жөнөкөй интерпретацияларында бул Семетеги жерин танытуу деп эле айтылып жүрүп да, бирок ошо Канкейдин өзүнүн образында абдан сонун нерсе бар да, ошо гендерге байланыштуучу. Ал жерде атасы бар аны каршы чыгат да, ат чапканга негизги максаттардыкы деген ошо кыргыз, манас деп Семетейдин түйүрүм экенин билдирүү болчу да. Анан бирок муну деген аялдар эле каршы чыгып атпайбы? Атасы каршы чыгат, сегиз кыран каршы чыгат, баласы каршы чыгат, эниси каршы чыгат, бүт баары аял тууралуу эң жаман сөздөрдүн баарын айтып атат, кылчык деп атат, жесир деп атат деп болбогон өтө жаман сөздөрдү айтып басынтып атат да, басмырлоо болуп атат. Анан ошондо ал деген болбой чыгып, атты чабып атпайбы, атка чыгып атпайбы, жарышка чыгып атпайбы. Анан мунун түпкү маанисин карап турсаңар, ат чабышка чыккан элдер эмнеге чыкты экен? Ошо элдин атын чыгаруу үчүн бул өзүнчө бир ритуал сыяктуу болуп атат да, ошо жерге ат чабышка чыгып, жеңген кишинин умуту айтылчу экен, аты айтылчу экен. Анан илгерки Баткендиктерде бир эме бар экен да, окуя бар экен. Ал жерде бир эл жазында көчкүнүн алдында калганда, ошол элдин бир да эркеги калбай калат экен. Болгону бир карыган жалгыз кемпир гана тирүү калат экен да. Анан ошол жерде бир күнү отурса, жалгыз ыйлап элдин баары өлдү, эч ким жок деп ыйлап отурса, анан тоодон ошол айылда бүт таптаган киши бар экен, ошол өзү өлдү да, баягы көчкүнүн баары өлдү да. Анан ошол күлүгү калып калган экен да тоодо. Ал келиптир. Ал күлүк келсе, анан деген аны өмүрү таптабаган кемпир таптап, аны деген күздө Самаркандга барып чаптырыш керек. Бухарга барып же Самаркандга барып ат чабышка катышыш керек экен. Анан барып ошол жердеги башка улдун элдеринен, аксакалдарынан, эркектеринен уруксат алып, анан чабат да. Чаап, анан чаап келатканда айтат, анда өзү чабат. Кимке болсо тиги биздин салттуу маданиятка тиешелүү өзү чаппай атпайбы, тиги чаппаганды чабаманда колдонуп атпайбы. Ал болсо өзү чабат. Анан чаап келатканда сакатай деп кыйкырып келет дейт да, түшүндөчү. Анан ошол жерде кырылып калды деп ыйлап жүргөн уруудан элдер бар экен да. Анан алар деген чыгыптыр да, сакатай аларды чыгып булар деген өлгөндү тирилтүү, жоголгонду топтоо, жыйноо деген идея турат да. Ошол сыяктуу эле канекей биз деген мынтип романтизациялап же болбосо бир жумуктоштура бербестен, мазмунун издесе, ошол эле бизди кызыктырып аткан элдер маселеси мекен, иденттүүлүк, улчулук, демократия, ошонун бүт баары ошол жерден чыгат да. Ошон үчүн бул жалаң согуш деп эле айта бергендер туура эмес да. Азыркы чыгып аткан мисалы үчүн мультиктерде, мисалы үчүн ушундай анимелерде да канча зордук, зомбулук, өлтүрүлгөн, кан төгүү бар да. Бул баардыгы эле жанрларга тиешелүү нерсе болуп атат да, азыркы жанрларга. Бирок кеп деген аны биз кантип колдонобуз, кантип окуйбуз ошол жерде болуп атат. Албетте идеология алыштырып барыш керек. Иденттүүлүккө болгон укук деген блокту эмереженин комментарийине коюшпайбы? Анан адетте да талкууласабыз. Я просто хочу сказать вам,
дорогие академики в Академии гражданского просвещения. Это первая дискуссия, где участвовало 3 спикера. О чем я хочу сказать? Я хочу, чтобы вы поняли и почувствовали ценность каждого гостя, который приходит с нами делиться. И наша академия, она формируется на ценностях демократического общества. Это очень важно. И они здесь будут и присутствовать. И практически все гости, они разделяют эти ценности. Я надеюсь, вы тоже. Во всяком случае, мы будем с вами много говорить. Но я хочу представить сегодняшних спикеров еще раз, чтобы вы почувствовали. Гульзат это великолепно сделала, но я буду ставить ударение и акценты. Да? Эмиль Джураев. Эмиль Джураев – исследователь, который обучался и в Кыргызстане, и в Англии, и в Соединенных Штатах. Сам Эмиль из Лелека. И это человек self-made. И это человек думающий, размышляющий. Обратите внимание, когда он что-то говорит, он не говорит вот так. Он все время думает. И он предлагает это делать вместе с вами. Мукарам Идея, и профессор американского университета. Она преподает в американском университете, большая часть сегодня не граждане Кыргызстана. И они изучают, приезжают. Я хочу сказать, что Мукарам исследователь полевой. Что это значит? Прежде чем что-то говорить, прежде чем что-то представлять, она съездила, почувствовала, изучила, может быть, я могу предположить, сама с собой боролась, где-то соглашалась, что-то новое открывала. До этого Мукарам Идея приходила к нам и представляла женщин-сказительниц Манаса. Это очень важно, мы об этом практически не говорим, а это очень сложно быть сказительницей Манаса в нашем традиционном обществе. И поэтому сегодня Мукарам рассказывает не вам, не пересказывает чьи-то какие-то идеи, а то, что вот она прошла и делится с вами. Я очень хочу, чтобы вы это почувствовали. Чурабек Сааданбек. Чурабек очень... все это долгое время он не просто там открывал Википедию. Это постоянный разговор с собой. Это постоянная дилемма. Каждое слово. На самом деле, кыргызский язык, он такой живой, он действующий, он ищущий, он еще не устоялся. Когда мы говорим категорично, это так или это не так, я предполагаю, что Чурабек вначале тоже спорил сам с собой, скорее всего. Потому что каждое слово, оно оспаривается. У нас есть некоторый опыт, мы переводили книги, и первое время у меня были депрессии, я плакала, потому что мне говорили, это не так, это не так, это не так. Это я потом поняла, что на самом деле очень многие термины, очень многие истины, они еще просто не устоялись. И я хочу представить сегодняшних спикеров, которые пришли к нам, оторвались в это время и делятся с вами. Это мне дает некоторое право, если вам это не интересно, если вы не интересуетесь, вы скажите заранее. У нас было больше 150 человек, которые подали заявки на эту академию. Я приглашу, им надо просто честно признаться. А пока я хочу поблагодарить. Огромное спасибо. У нас сегодня получилась очень первая и очень удачная сессия для того, чтобы поломать мозги, как минимум. Да? Давайте думать и поблагодарим наших спикеров. Спасибо. Единственное, я могу добавок к словам Эмиля сказать. Кыргызча сүйлөп атырман которо албай жатам орусча. Байкашымча сонун көп биринчи күнү биринчи эле сааттарда мынтип активдүү сөзгө катышкандай деле оңой эмес. Бул жерде дээрлик бар эле сөз кошоюн деп турган кыз жигиттер экен. Менимче сонун эле топ болчу.